Негизи Америкада үй бүлөң менен турасың да. Биз келинчегим экөөбүз аяка убактылуу деп барган элек да. Бизде мейликти көрсө билбейм кандай кылып. Муну союп жесе жакшы болот дегендей ой пайда болот да. Кичинекей коюн бөжөктөрүчү ушулар чуркап жүрө берет. Эч ким тийбейт. Экологияга мамилеси америкалыктардын Көчөдө какырып түкүрүп кетип деген түшүнүк дегиле алардын оюнда жок десең. ал жакта ошондо болсо кет ошо Америкага депчи. Чыккандан кийин, көргөндөн кийин жакшы нерсени көрсөк алалы да. Америкада той топур өткөрүү бир Тойлору мен биринчи барганда чын мындай элестете да албайм да андайдычы. уча жок, жилик жок. Уча. Индивидуализм деп коет. Адам өзүңдү гана ойлоо. Мунун жакшы жагы бар, анан кийин жаман жагы бар да. Жардамга муктаждарга, миллионерлердин, миллиардерлердин мамилеси. Карапайым адамдардай болуп эле жөнөкөй кийинип эле жүрө беришет да. Америкада кандай карлар Санаторий да. Санаторий же болбосо бир курорт сыяктуу да. Сен угуп отурсаң Америка сонун айтып атасың да. Бирок мындай кредитке жашашат баары деп. Ошол нерсе сени системанын кулу кылып коет деп ойлойм да. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Ассаламу алейкум, амансыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Биз кезектеги пикирлешүүбүздү, подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз, бизде конок бар. Коноктун аты жөнү Уланбек Карыпов. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Эме Уланбек Карыпов деген ким? Бул мен илгериден бери ушул медиа жаатында, журналистикада бир кезде чогуу иштеп калган Кор телекомпаниясы, кийин 5 канал болуп өзгөрдү. Ошол 5 каналдын башатындагы Кор телекомпаниясында улак экөөбүз чогуу иштегенбиз. Ачылгандан жабылганча. Ачылгандан ачып коюп, анан кайра жаап коюп кеттик дегендейчи. Андан кийин башка медиа сфераларда дагы иштеп жүрдү Уланбек. Анан кыргыз телевидениясында КТРда иштеп жүрдү. Анан бүгүнкү күндө мен билгенден ушул Окей радиосун жетектеп, ушул жерге ырчы чоорчуларды, өнөр адамдарын чакырып, психологдорду чакырып, анча-мынча машинеде ууга алып жүрөм. Үй бүлөлүк баалуулуктар, ушул темасын көтөрүп жүргөн. Ушул мындайча айтканда медианын адамы, бир медианын жетекчиси. Улаке негизи эми биз мындай жасалма болбойлу, анткени мындай жашоодо сен мен деп эле айтышып жүрөбүз да. Анан сиз десек кичине алыстап кеткендей болуп, формалдуу болуп кетет го. Калп эле жасалма болуп аткан. Турмуштагыдай эле сен мен деп эле сүйлөшөлү, анткени доспуз дегендей. Негизи Америкада үй бүлөң менен мындай турасың да, ошол жакта. Анан жумушуңа байланыштуу ары бери чабыттап көп өлкөлөрдү көрөсүң. Бирок кантсе дагы ушул Американын ушул туруктуу Америкада жашайсың, ушул Америка тууралуу сурагым келип атат. Убактылуу деп коеюнчу, мен Америкада биз жумушубузга байланыштуу барганбыз да, анан кийин аякта өзүм медиа тармагында дагы иштеп келатсам, ал жакта дагы. Бирок биз келинчегим экөөбүз аяка убактылуу деп барган элек да. Биз утур менен бир жылда бир 4-5 жолу биякта Кыргызстанда, кайра тиякта болуп жүрөбүз да. Ошентсе дагы эми тиякта көбүрөөк убакыт өткөрүп калгандыгына байланыштуу балким бир субъективдүү бир көз карашымды айта алат чыгармын да. Убактылуу барсаңар деле баары процесстерди байкап турасың да. Ошон үчүн мен дагы Америкада бир жумадайбы, 10 күндөй бир болгом. Атайын бир ушул телевидениедеги бир проект менен барып, Нью-Йоркто, Вашингтондо дагы бир штатта, ушу 3 штатта болуп көрүп келгем да. Көчөдө барсаң эле өрдөктөр, чарчыктар, эликтер өтүп, ошондой жүрө берет экен мындай. Анан кийин баягы сен кыргызсың дейм, бул жакта бизде эликти көрсө билбейм кандай кылып. Муну союп жесе жакшы болот дегендей ой пайда болот да. Четтик досторума тамашалап айтып калам да. Билесиңерби, кыргыздар дүйнө жүзүндө эт жеген жагынан 2-нчи орунда турат. Десем, чын эле дейт. Биз 2-нчи орундабыз. Эң этти көп жеген калк, ошо улут кыргыздар ошо 2-нчи орунда турабыз. Десем, 1-нчи орунда ким дейт? Карышкырлар дейм да. Андай чын эле биз баягы сууктап калсаң деле кой, ысык шорпу ичиш керек, ет жеш керек деп эле. Тиякта чын эле элик, кулжа, өрдөк, каз, коён бүт эле адамдар менен кошо эле аралашып эле жашай беришет да. Анан шаардын борборунда
мисалы үчүн могу биздин ак үйдүн жээгиндеги парк бар го, ошол жерге окшогон жерде деле кичинекей коён мындай бөжөктөрүчү ошолор чуркап жүрө берет, эч ким тийбейт. Анан каастар бир кичине фонтан болсо эле ошол жерде каас жүрөт деп кой. Мен бияктан кыргыз досторум келгенде шаардын борборуна ээрчитип барсаң, каастар баягы үйрү менен жүрөт да депчи. Семиз болуп мындай. Анан алар сурай берет, могуларды кармап жесе болбойбу депчи. Анан айтам, кармап жесе болбойт. Эмнеге дейт? Анткени тамак жетиштүү эле да эми. Ушу талаадагына кармап жеп, анын үстүнө анын баарын мыйзам кайтарат. Мисалы үчүн, эгерде сен ээн турган токойдун четинен жер тилкесин алып, ошол жерге үй салам десең, эч нерсе жок. Мисалы үчүн, талаа биягы токой болсо, агып аткан кичинекей суусу бар. Ошол жерге сен үй сала турган болсоң, экоинспекция келип, жаратылышты коргоо инспекциясы келип, бүт жериңди баарын текшерип, бардык жерлерде эмес эми, бирок айрым штаттардын өзүнүн закондору бар да. Анан эгерде ошол жерде кайсы бир түлкүнүн чуркап өткөн жолу бар болсо, башка эликтердин басып өткөн атайын баягы басып өткөн жолдор болуп калат, издеричи. Анан же ошол жерде булак болсо, ошол булакка келип, мисалы үчүн коёндор келип суу ичкен болсо, анда сен ал жерди бузуп, ошол жерге өзүңдүн имаратыңды эмнеңди сала албайсың. Сен алар сага чейин кандай болуп жашап келсе, сен келгенден кийин деле ошондой тоскоолсуз келип ошондой жашоосун өткөрө баш керек. Демек сен үйүңдүн проектисин, жанагы пайдаланыңды башкачараак кылып салышың керек да. Алардын басып өткөн жолун оюп салып, кырып салып, жашаган үңкүрүн бузуп салып деген жок да. Ушундай коргойт да. Анан эмелери дагы, жазасы дагы мындай аякта бүт эле акча менен да. Демек ошол жан жаныбардын дагы көнүп калган изи ошо из бойдон калыш керек. Из бойдон калыш керек. Аны мен ошол жерде үй салгым келип атат, ошол жерде мен особняк салгым келип атат дей албайсың. Жок, анда мындай башкачараак кылып, жылдырып мындай кылып салышың керек да. Кыскасы ыңгайлаш керек да, жаратылыш менен адам. Ыңгайлаш керек да. Адам келип туруп эле өзүнүн каалагандай кылып эле баарын талкалап өзгөртүп ийгенге болбойт да. Анан деги эле жалпысынан экологияга мамилеси америкалыктардын кандай негизи? Мен аябай таң калам. Ушунчалык аяр мамиле кылышат, ушунчалык аяр мамиле. Өткөндө бир таанышым ошондой үй алып, анан үйүнө салыш керек болуп калды да. Жер алып, анан үй салыш керек болупчу. Ошол жерге чоң машина кире албайт экен. Анткени ошол жерде бактар бар экен да, анан кичинекей эле бир трактор кире тургандай эле жол бар экен, ада батпайт экен. Анан ошо эки четинде болгону бир 6 бак бар экен, ошо 6 бакты кыйса болобу десе, кыйдырбай коюшту да. Экөөнүн кыйдырган кулсат берди, эптеп ошол трактор батканга. А калганын болбойт. А топуракты кантип ташыйм, строй материалдарды кантем десе, мына могу чоң жолго келип төгүп, а бияка болсо кичинекей трактор менен ташы деп коюшту. Ушундай бир чети бизге мындай аша чапкандай көрүнөт да, эмне болмок эле, ал бакты кыйып салып эле киргизип эле деп биз ошондой карамакпыз да. Аларда мындай өзгөчө аяр мамиле да. Бизге де биз түшүнбөй кетебиз. Бирок мен ойлоп койм, биздин нукура кыргыздардачы, жанагы Манастын 7 осаятында деле бар го, жаратылышка карата аяр мамиле кылуу дегенчи, биздин ички могу генетикабызда бизде деле бар. Кыргыздардачы жаратылышты сыйлоо, жерене деген сыяктуучу мындай аларда ошол аябай мыйзамдуу негизде сакталып калганда, бизде жөн эле мындай философия иретинде эле анча-мынча элестер эле калып калбаса биздин генетикабызда, аларда мыйзамда калып калган да. Ушундай өзгөчө жанагынтип таштанды таштап, көчөдө какырып түкүрүп кетип деген түшүнүк деги эле алардын оюнда жок десең. Бир жолу экөөбүз баягы мындай бир жерде кофелешип отурганда бир айтып бердиң эле, экологияга байланыштуу бир америкалык бул жака келип, ошону да бир мындай эскерип өтсөң. Эми мен кыскача кылып айтсам, Америкадагы досторумду бияка алып келип, Кыргызстанга тааныштырып, ушинтип бияка тарткым эле келе берет да. Анан мүмкүнчүлүк болгон сайын эле ошо Кыргызстанды келип көрсөтсөм деп. Албетте аяктын жаратылышычы. Биз баягы төш кагып беребиз да. Мен мисалы үчүн таласта чоңоюп калбадымбы, анан токоюм бойлоп баратсаң депчи, кеткиси келбей таластан деп. Тиякта токойлорчу, биздин таластын токоюнан 1000 эсе чоң, анан кирсең тимеле бир жомокко түшүп калгандай укмуштуудай бактар бар. Мындай билбейм, бир айыл келип кучактаса дагы кучагы жетпей тургандайчы. Укмуштуу эми. Бирок биздин дагы өзгөчө бир тоолорубуз, сууларыбыз, эми өзгөчө бир жаратылышыбыз бар да, ошону көрсө деп анан бияка алып келбеймби? Жакшы бир бизнесмен досторумду. Анан алып келерде алар өздөрү оффроудинг деп коет, жолсуз
кандай кадимки машина айдаган жолу жок жактар жапайы жолдор менен саякаттоо ошондой бир туризм бар да. Анан биз Америкада ошондой оффроудинг кылчубуз да. Мисалы үчүн жана Колорадо, Невада, ошогон жерлер, Юта дегенде чөлгө, тоого чыгып анча-мынча адамдын буту баспаган жерлерге анан машина бара албаган жерге атайын жиптер менен анан барып көрөлү деп мындай атайын ушундай жерлер бар да. Ошентип аларды бияка чакырбайынбы? Ой, бизде Кыргызстанга барсаң каалаган жериң оффроудинг депчи. Силер көрбөгөн мөңгүлөргө чыгабыз деп. Анан алар америкалыктар мындай да, сен бир жакка алардыкына конокко баратсаң, алар сенден сурайт. Кайсы тамакка аллергияң бар, итке мышыкка аллергияң барбы, жокпу, анан мындай кийесиңби, тигинде ичесиңби, мындай жейсиңби, мындай жерге жатасыңбы. Кыскасы, сенин ден соолугуңа залакасы тийип калбаш үчүн, анан сага ыңгайлуу шартты түзүп бериш үчүн бүт баарын алдын ала даярдашат да. Анан алар ошондой менден да күтөт да. Анан мага айтып атпайбы, сен бизге муну алып кой, тигини алып кой. Мисалы үчүн талаага барганда дейт, сөзсүз жана мусорго сала турган, таштанды сала турган чоң кара пакеттерден алып кой, анан кичинекей көк пакеттерден алып кой, жанагындай даарат кагаздан алып кой, зажигалкалардан алып кой, анан деп келип тур. Анан кийин кичинекей мындай ыңгайлуу болгон туристтик жанагы күрөктөн экөөнү алып кой деп, жана мен калган бүт барын түшүнөм. Анан күрөктү ойлодум. Бу күрөктү эмнеге көрсөм, аны барганда көрөсүң деп койду. Мейли келишти, кыдырып жүрөбүз. Бир четичи керек жерлерге барганда уялдым. Мисалы үчүн могу жетегүстүн эл басып ат менен барган жакка биз барып келдик да. Барсаң даарат кагаздар учуп жүрөт. Токойдун ичиндечи. Баклажкалар, арактын бөтөлкөлөрү, ишылымдай болгон жерлерде аябай бир уялат экенсиң. Мен алар менен жүргөндө, тоодо жүргөндө биринчи эле келип токтогондо, биз түн ичинде палатка менен тоонун чокусунда жашап аттык да. Келип тур, жана күрөктү алып чыгып тур, анан мындай кылып, жана чым газ делек кой илгери айылда. Ошондой кылып тоголок кылып чым газ деди да. Анан отуруп кастык тоголок кылган жерди оюп тур, ошол мойдон тоголок мойдон мынтип омуруп алдык дагы. Ошол жер бизге очок болду. Жердин үстүнкү кыртышын тоголок кылып мындай казан көмкөрүлгөндөй болуп калат да. Чөбү чөп мойдон. Ошол мойдон жөн эле мынтип касып салып эмес. Ал деле эмге экен, мынтип чым кылып, мынтип тегерек четен суудан куюп, анан монтип жумшартып, анан кийин ошентип туруп оюп алдык да. Анан жер болсо мындай оюлуп калды. Анан ошол жерде очок кылдык. Ошол жерде от жагып, отурдук, тамагыбызды жасадык, чайыбызды ичтик. Анан таң атканча отуруп, анан эртең менен кетип атканда баягынын баарын өчүрүп туруп, анан жанагы омурулган жерди кайра ошол жерге коюп, үстүн тебелеп, монтип айтып атпайбы, биз келгенге чейин жаратылыш кандай болсо, биз кеткенден кийин ошол мойдон калыш керек. Мен болсо ойлоп аткам, таштарды чогултуп келе коелу, очок кыла коеюн дегем. Ошентсем, андай кылба дейт. Сен кеткенден кийин эрдин баары гүлүң сапырылып дейт. Мындай кебетеси кетип калат да дейт. Бул табият ушу мойдон калыш керек деп. Анан чын эле жанагындай кылып койгондон кийин биз кетип атканда айырге адам келбегендей болуп калды да. Ал. Анан айтып атпайбы, эгерде дааратка барам десеңер, күрөөңөрдү ала барып, анан мисалы үчүн эми кечирип коем, айтыш керек дегендейчи. Балким бирөөсүнө болбосо бирөөсүнө биздин угармандар, көрөрмандарга жакшы бир пайдасы тийип калар. Чоңго барсаңар, барып дейт, ошентип эле жерди оюп, барып, анан кайра көмүп койгула деп атпайбы. Мен ошону кылмактурга элестеткенден өзү эле мага бир мындай, койчу, бул эми талаада сенин ким көрмөгүлө дегендей. Курткумушка жеп кетмек деп. Десем, жок дейт. Элестесең дейт, сенден кийин бирөө балдары менен келип дейт, ушул жерге үй бүлөсү менен келип эс алайын десе, анан балдары чуркап баратып дейт, сен таштап кеткен нерсени басып кетсе, аларга кандай жаман болот. Андай кылбаш керек деп алап баягы күрөк менен оюп, анан заңдагандан кийин кайра көмүп, даарат кагазыңды өрттөп, сага чейин жаратылыш кандай болсо, сен мен айтып атпайм, сага эмне жок, бул менин жерим да. Сен тим эле мен Американын бир Ютанын тоолоруна барып алып ушундай, анан биздин жерди булгап кетпе, өзүңдөн кийин көмүп кет деп аткандай күйүп атасың депчи. Мындай сага эмне жок менин жериме десем, айтып атпайбы, улан, бул аалам, жалпы планета, бул менин жерим да дейт. Ушинтип карашыбыз керек дейт. Америка болобу, же Жалал Абад болобу, айырмасы жок. Бизди дейт ушу жараткан, жерге жараткандан кийин дейт, бул жер дейт, сен өзүң огородуңа ушундай кылат белең дейт. Жок дейт. Эмне үчүн анда сен жетегүзгө ушундай кылышың керек. Же болбосо Арстан бабка ушундай кылышың керек. Сен кайда болбо, бул жер менин жерим, бул менин планетам деп коргошуң керек. Мен ошентип карайм деп атпайбы. Анан кийин
биз жана американецтерди мынтип жаман көрөбүз го. Кайда болсо эле мурдун тыгы беришет, анан баарына кийлеше беришет депчи. Мен ал жакта жашап атып түшүндүм. Булардын менталитети, психологиясы ушундай экен да. Мындай бизде кандай жакшы болсо, бүт жерде ошондой жакшы болуш керек. Бизде кандай туура болсо, бүт жерде ошондой туура болуш керек деп ойлоно берет экен да буларчы. Анан албетте кийинки алар туура деген нерсе балким биз үчүн туура эмес чыгар. Бирок алардын ой жүгүртүүсү ушундай экен да. Мисалы үчүн адам баласы үчүн ушул жакшы болсо, демек бүт жерде адамдарга ушундай болуш керек. Бардыгы татыктуу жакшы жашаганга. Өздөрүнө комфорт болсо, демек башка жакта да комфорттуу система. Алардын конституциясындагы эң алгачкы беренелеринин биринде жазылганда Американын тургуну же Американын жараны бактылуу болууга укуктуу депчи. Анан ошолор ойлой береткен, ар бир адам бактылуу болгонго укуктуу депчи. Ошон үчүн алар жанагы мындай туура эмес, акыйкатсыздыкты көргөндө өздөрүн кармалгалы кетеби билбейм. Мен эми ушу көрүүчүлөргө айтып коеюн, мен ушул буга чейин Европада, Америкада, ошол эле Түштүк Кореяда же да башка чет өлкөдө жүргөндөрдөн көп эле ушундай подкаст алам да, онлайн алам көп учурда. Алсам эле анан америкалыктарга ал жакта мындай экен, ал жакта тигиндей экен, мындай деп айтат да эми. Суроого жараша айтат да, ал жакта мындай экен десе эле анан комментарийлерди окуп калам. Ал жакта ошондой болсо кет ошо Америкага депчи. Эми андай багытта эмес, кайсы гана өлкө болбосун жакшы жактарын албетте биз эми алалы деген. Өзүбүздө деле жакшы жактар, алардын жакшы жактарын айтуу менен бизде жаман жактар эле бар дегендик эмес. Ооба да. Жакшы болсок дагы жакшыны алалы деген маанайда эми сүйлөшүп атабыз да. Кыргыздачы мындай кеп бар да. Көп жашаган көптү билбейт, көптү көргөн көптү билет депчи. Ансагандай эми азыр заман ушундай болуп калбады. Бизге дүйнө жүзү ачылып калды. Эми совет орунда чыгалчу эмеспиз. Анан чыккандан кийин, көргөндөн кийин жакшы нерсени көрсөк алалы да. Анын неси жакшы да, өнүккөнүбүз жакшы эмеспи? Жакшы нерсесин алалы, жаман нерсесинен качалы дегендейчи. Ошол эле жанагы Англияга барып жана талаларды алма, мөмөчөмө терип ошондой мээнет кылып жүргөндөр бар. Ошолор дагы түз эфирге чыгып айтып атышат. Бул жакта мындай экен. Мындай нерсе бизде жок деп. Ошо сыңар эле айтып атасың дегеним да. Эми дагы бир суроону андан ары уланта берели, Улаке. Мына бул сергек жашоо образы деп. Здоровый образ жизни деп коет го орустар. Бул спортко, ден сагалып жүрүү, өзүн кароо жагы дагы өзгөчө да ушул америкалыктарда, Эми Америка ар башка да. Америка жөнүндө момундай деп айтуу кыйын да. Мозаикалуу. Анткени керек болсо 50 штат өзүнчө бир 50 мамлекеттей да. Ар бир штаттын жалпы федералдык конституциясынан тышкары өзүнүн штаттык конституциясы да бар, мыйзамы бар. Анан ошон үчүн Америка жөнүндө бир беткей момундай деп айтыш кыйын да. Кыргызстан жөнүндө айтса болот. Анткени биз бир штатта элебиз да алар үчүнчү. Америка ар кандай. Бирок сен айтканыңдай сергек жашоого көңүл бурат өзгөчө да. Бул кайра эле жана экология менен деле байланыштуу. Мисалы үчүн ошол эле жанагындай улуу заттарды чыгаруучу, мисалы үчүн машиналар аябай катуу контролдо турат. Госинспекция жанагы текшерүүдөн жыл сайын өтүп туруш керек. Бизде алып салышпадыбы тилекке каршы. Ошон үчүн азыр мына шаарда карасаң, учуп келатып эле карасаң, азыр эле кыштыр, жайдыр шаардын үстүндө чаң турат да, Бишкектин үстүндө чаң, анан мындай түтүн турат да. Машиналардын катализаторлору жок, мисалы үчүн. Аякта ошонтип айдап көрчү, өпкөңдү үзүп, сен штрафты очойтоп бергенде өзүң эле жанталашып, срогу келгенче чуркап барып төлөп коеюн, инспекцияны өтүп коеюн деп өзүң эле чуркап каласың. Анткени штрафтар аябай эме да, сезилет да чөнтөккөчө. Ошентип мындай карашат да. Анан жана сергек жашоо дегени аябай чын эле бизде деле ошондой болсо деп ойлойсуң бир четтечи. Бирок мисалы үчүн мен эртең менен чыгып басам да, мурдуң ачышып, ушинтип кетет да. Могу бул жалпы комплекстүү каралыш керек да. Мисалы үчүн Бишкектин ичинде чуркаш өтө эле кыйын, өпкөң кыйын болуп калат да. Бул жагы комплекстүү каралыш керек да. Атиякта мисалы үчүн көлдө спортсмендер эмнеге барышат? Аябай таза аба, көлдүн жээгинде чуркашат. Анын үстүнө бизде высокогорье, ошол мындай спортсмендер үчүн аябай пайдалуу. Аякта жанагынтип өзүң карабай, фастфуд дегендер бар го, ошолорду жеп, анан тиймеле эбегейсиз момундай кеткен кишилер деле бар. Ооба, аларды көргөндө мен таң калдым. Мен өзүм деле мындай арык деле киши эмесмин да, мисалы үчүн. Анан
алардын жанында өзүмдү дүймөчкө сезип кетем да. Мен да ошо Америкага барганда айрыкча опсуз деп коет го, опсуз семирген кишилерди көп. Кудай сактасын дейби? Сынтак байлап коелу, бирок андайлар да бар да. Аз кыймылдаган кишилерчи. Бирок дээрлик басымдуу бөлүгү чынында эле сергек жашоого аябай кайда барба эме жымдар ачылган. Керек болсо шаардын ичинде эле кетип барсаң, бир имараттын эле бурчунда жым ачып коюшат да. Анан кирип эле анын үстүнө арзан, күнүнө $1. Эгерде жазылып койсоң, күнүнө $1. 90 сом экен да? 90 сом, бирок биздики боюнча алар биз үчүн доллар 90 сом болот атпайбы? Алар үчүн эгерде мындай сабыштырып келсең, бир 10 сом, эгерде мындай кадыры боюнчачы бир 10 сомдой эле күнүнөчү. Ошону жазылып койсоң дагы ичинде бүт сага керектүү тренажерлордун баары бар, машыгып, чуркап, ошондой шартты түзүп коюшканда, эгерде көчөдө чуркаганга убактың жок болсо, ошонун ичине кирип маша. Күнүнө $1 турат да. Элестесең, бассейни бар, душу бар, саунасы бар. Ошондой шарттар түзүп берип коюшкан көп адамдар. Карысы, жашы дебей, тамашалап коюшат биздечи. Артынан карасаң пенсионер, артынан карасаң пионер, астынан карасаң пенсионер депчи. Ушундай чыккыйып мындай аябай өздөрүн карайт да. Анан үстүнө алардын менталитети дагы мен ойлоп койдум, неме бизде баягы мисалы үчүн 50-ге чыкканда уулуңду үйлөнтүп, анан кызыңды берсең эле кайната болгон күндөн баштап эле өзүңдү бир аксакал сезип, анан небере пайда болуп калса, сен 60-ыңда неберелүү болуп калсаң элечи, чоң ата же тай ата болуп калсаң элечи, ай деп эле өзгөчө аялдар өздөрү чоң апа же тайына болуп калса эле, ай келин деп эле биз ментально картайып атат окшойбуз эрте элечи. Атигилерди антпайт экен. Өздөрүн аябай жаш сезишет. Ошон үчүн алардай жашоого умтулуусу да башкача, чуркап, спорт менен машыгып, мен ойлоп койдум, аң сезимди өзгөртсө эле, балким биз деле ошондой болуп калат белек. Улан анан мен Америкага жана бардым деп едим, ошондо барганда да байкаган нерсем, мындай жылмайып эле өзү бул жакта бир маселеси менен мындай ойлонуп атса дагы, анан саламатсызбы десең, хай деп мындай бир чети жасалмадай дагы көрүнөт. Сурайын дегеним, эми чындап эле жүрөгүнөн жылмаябы же бул мындай стандартпы жылмайыш керек деген? Бул кайра эле ошол Американын маданиятынын бир эмеси, бир ажырагыс бир бөлүгү да. Буларды кичинекейинен эле ошентип үйдөгү чөйрөсүндө ошентип үйрөтүшөт да. Мисалы үчүн урушка кетишсе дагы, балдар ичери урушуп кетсе дагы, ай антпе деп мындай тарбияданчы. Анан кээбиркилер айтат, койчу, анан калп эле жылмай берет, неестественный, анан жасалма депчи. Мен айтам, жасалма болсо дагы жылмайып турган жакшыго, өңүрөйүп мындай жактырбай сиркилдеп тургандан көрөчү. Мисалы үчүн дүкөнгө кирсең, сөзсүз жылмайып, сенден акыбалыңды сурап, мындай how are you деп сөзсүз сурашат да, ишиңиз кандай, жакшыбы деп. Сени тим эле атам замандан бери тааныптым эле, сен дос болуп кеткенсипчи. Чынында менин ишим менен анын иши деле жок. Бирок сурап коюу алар үчүн мындай адат болуп калган да, бир адат кадимки элечи. Бирок бул жакшы адат. Сен үчүн чындап эле кубанып аткандай, жаркылдап. Мусулманчылыкта өзү бар да, баягы жылмаюу сүннөт деп коет да. Анан ошону иш жүзүндө кыла албай келебиз да. Анан дагы бир нерсе байкаганым, мындай комплимент айтып турушат экен. Ооба, сөзсүз. Сиздин көйнөгүңүз аябай жарашат экен. Сиздин бул чачыңыз, жасалганыңызды каяктан кылдырдыңыз, мен да деп ушинтип анан өзүңө ошону угуп алып туруп, кадимкиде ошол күн бою жыргап жүрөсүң да. Сөзсүз түрдө лифтке түшсөң, ошо лифттин ичинде турган киши сен кирип келатсаң, күлүп, жылмайып, кандай деп учурашып, анан иши кылып бир нерсеңди байкап, анан комплимент кылып коюп турушат да. Балким ал динге тиешеси бар, динге тиешеси жок киши, бирок принципти карманышат да. Анткени баягы адамдар кандай мамилени күтсөң, өзүң аларга ошондой мамиле кыл деген бир алтын эреже деп коюшат аларчы. Золотое правило деген бар да. Адамдардан кандай мамилени күтсөң, өзүң аларга ошондой мамиле кыл деген. Кайда барба ошол эрежеси бар да. Анан ошол эрежени карманышат. Анан ошого сен да көнүп калат экенсиң. Анан ал нерсечи жашоону жеңилдетип атпайбы? Чын эле. Мисалы үчүн өңүрөйүп тургандан көрөк келип туруп, студияң ичи чын эле аябай сонун экен, жасалгаң аябай сонун экен, мындай молодец, Эрнест, аябай чын эле мындай сонун экен, сыймыктанам, жакшы иш кылыптырсың десе, кадимкидей көңүлүң көтөрүлүп, кайра иштегиң келип, кайра жаңы подкасттарды кылгың келет да. Анан келип алып, ушундай эле, мен сентип элем, мындай экен деп ойлогом деп келип алып бир нерсе, бир кылып бир кынтык тапмай, жаман жагыбыз бар го, ошентип отурсаң,
иштегиңде келбей кетет да. Ошон үчүн ойлоп койдум, алар бирин бири шыктандырган үчүн эле өнүгөрөбү. Биз деле ошол нерсени үйрөнүшүбүз керек. Кыргызда ошондой жакшы сөз бар. Жылуу сөз жылаанды ийинден чыгарат. Же болбосо жылуу сөз жан эргитет дегенчи. Жылуу сөз жан эргитет деген эми заманбап тил менен айтканда комплимент айтсаң адамдын көңүлү көтөрүлөт деген эле сөз да. Биз ошону унутуп кетип атат окшойбуз да. Нукура биздин өзүбүздүн ички генетикабызда болгондой нерселерибизди жандандырышыбыз керек. Америкада той топур өткөрүү бир ал жакта эле кызын күйөөгө беришет, анан кийин уулун үйлөйт дегендей башка бир ал жакта дагы мусулмандар бар мисалы үчүн анан сүннөт той деген болуш керек, башка тойлордун түрү, башка бир ушул салтанаттын түрлөрү болуш керек. Ошону кандай бизде эми билесиң өзүң келгенде улам бир келген сайын тойканалар пайда болуп дегендей. Эми бул жерде биздин мигранттардын жашоосундагы той топурлар жөнүндөбү же жалпы америкалыктардыкы жөнүндөбү? Жалпы дагы анан эми америкалыктардын мигранттарына кыстар кетсең болот. Америкалыктардыкы башкысы менин жеке байкоомдочу эң башкысы ошол 2 жаш, эгер үйлөнүү тоюн айтадыган болсокчу, эң башкысы ошол 2 жаш ошол күндүн мазмуну, анан эң көңүлдүн бардыгы ошол экөөндө болуш керек да. Анан эң башкысы ошол экөөнө гана көңүл буруп туруш керек да, кыскасычы, башка нерсеге эмес. Сенин жасалгаларыңа, анан дасторконуңа, анан кийин ким келип, анан кимге эмне берди деген нерселердин бүт бардыгы мындай өчүрүп салгандай да. Мындай сүрөт тартып туруп анан могу четиндегилер мага өчүрүш менен өчүрүп салгандай могу эле калып калгандай да. Фокус ошол 2 жашта гана болуш керек да. Бул алардын эмесинде. Анан тойлору мен биринчи барганда чын мындай көнө албай жүрдүм. Мындай эми барсаң жанагындай никесин кыят өздөрүнүн жанагы эмесиндечи, ибадатканасында, церковунда. Анан кийин эле жүргүлө дептир жанагы, же болбосо эме паркта жанагындай эшиктечи арка жасап, анан жана никесин кыят. Анан кийин эле шведский стол. Анан мындай столдорду коюп коюшат да, анан жанагы үйлөнүп аткан 2 жаш биринчи очередте биринчи болушат. Анан кийин ата-энелери алардын артында кадимкидей эле кезекке туруп алыпчы. Жана шведский столдор бар го. Анан барсаң, момундай болгон эле табактар турат. Анан эт, салат, макарон, сакарон ишил бирдемелер эле турат да, кыскасы салат болот. Анан барып тигилер өздөрүнүн тарелкасына эмне жегиси келсе салып анан барып тери отуруп алат. Анан жанында достору кошуп отурушат. Анан столдордун үстү болсо жөн эле боп-бош. Графин суу, гүл турушу мүмкүн. Анан таң калып, ушуна тойбу. Ушуна мен үчүн бул жөн эле бир мындай, билбейм. Биз даже керек болсо жөн эле чайга чакырганда кандай дасторкон жасалат. Анан таң калып, апе, анан булар эмне кылат болду экен эми деп карап отурсаң, жанагы тамактарды салып алышат дагы. Анан столдордо отуруп алып сүйлөшүшөт. Негизги эмес сүйлөшүүгө внимание, бирине бири көңүл буруу да. Анан кийин ошо жаштарга туруп, жаштарга сөз айтмай, жаштарга каалоо тилек айтмай, жаштарга ойномой, ушундай бүт эле ошол 2 жаш фокуста экен да. Албетте ар кандай тойлор бар, бирок негизи ушундай экен да. Жанагындай шведский стол. Мен элестетип атам, бизде кудагыйды чакырып кой, өзгөчө сен келин алып атсаң, анан тиги келин баланын ата-энесин келгиле кудалар, силер биринчи алгыла деп шведский. Анан бир кусок өзү салып алсын деп. Анан кудалар, силер мына могу столго отургула деп анан алар барып өздөрүнө салып келип отуруп аткан. Такыр элестете да албайм да андайдычы. Уча жок, жилик жок. Уча. Столдун үстүндө борсок ашыкча нан жок, барып нанды мынтип бир кусок өзүңө алып алышың керек да. Ушул нерсеси мага мындай кичине эме көрүндү да. Биз бул жагынан кыйын экенбиз деп койдум да. Анан биздин иммигранттар азыр ресторандарды ачышты. Анан кыргыз мигранттар ушу Америкада мындай той топур жагынан бияктагыдай эле? Бияктагыдай эле кылып, анан биз кызыбызды узатканда кыз узаты кылдык да. Анан өзбек бир туугандардын рестораны бар. Анан алар деген дасторкон жайганда 3 этажный кылып жаят го мындай. Мондай биян бар, айланан аягы тети үстүнө болсо момундай бир кичинекей аквариум коюп коюштур да. Ичинде бир эле алтын балык сүзүп жүрөт. Анан америкалист достор келди да, келип алып, ооздор ачылып, 3 этаж дасторкон деген
эмне деген ушундук деп ооздор ачылыпчы. Мамда окаттын баары калып. Бирок баледе эле жеп экен алар деле ошондо. Кадимкидей эле тамшанып эле биздики эт да эт. Алардыкында болсо көбүнчөсүндө эле тоок эти менен эле чикен деп элечи. А мен айтам, кыргыз үчүн тоок эт эмес. Бул биз үчүн жөн эле салат. Бул мындай эле бир аларда аппетайзер деп коет жана тамактын астындагы берген закуска да. Биздин кыргыздар болсо тойду беришет кадимкидей эле дасторкону менен эми кыргыз ошонусу менен кыргызго деп коем. Кээде ойлошот го, мына ысырапчылык анан эмне депчи. Менимче бул ысырапчылык эмес. Жанагындай жайыл дасторкончу. Бул деген биздин пейилибиздин, биздин ички дүйнөбүздүн ачыктыгын, анан кийин жанагы операция пакет, та-та-та деп жаман көрүп атпайлыбы биздин тойдон кийинчи. Адиличи кыргыздын эң жакшы бир салттарынын бири да. Мисалы үчүн мен эсимде тайынем, мисалы үчүн жана той топурга баргандан сөзсүз түрдө бир кичинекей бир мындай кешек остигиледи алып келчи да. Мына эме биз да ошондой жакшылыктарды көрөлү. Керек болсо жанагындай улуу адамдар узак жашап анан өтүп кеткенден кийин деле ала келет го. Биз силер да ошентип көп жашагыла. Ошонун жашына баргыла деп. Жашына баргыла. Бул ниет да. Биз деген ачкабыздан тиги ошол жака барып анан пакетке тиги тамак сала кетейин деп барып турбуз. Андай эмес. Биз деген ошол жакшы тойдун бир күбөсү болуп, анан тойго келе албай калгандарга ошол ырыскыны ооз тийгизип, алар дагы ошондой ырыскыга ээ болуп калсын деген эле философия да биздикичи. Анан менимче бул жагынан биздики аябай жакшы. Анан кээде ысырап дешет. Тиги жанагы той берип аткан киши чачылды, байкуш ана минти. Андай эмес. Андай эмес го. Анткени өзүң акчаң алып барасың. Мындайча айтканда бир ресторанга барып эле өзүң тамагыңы өзүң төлөп кеткендей эле болосуң да. Ооба. Мисалы үчүн сен кошумча берип атпайсыңбы? Ооба. Анан биз кошумчадан кичине ашыраак кылып берип атпайлыбы? Мисалы үчүн бир кишиге ресторан канча дейли? Мисалы үчүн бир 5000 сом дейличи, тим эле бардыгы первый, второй, салаты, там укмуш, шашлык менен бир 5000 сом бир кишиге чыгым болсо, сен мисалы үчүн $100 алып алсаң, сен 8000 апарып атпайсыңбы? 5000 өзүң ичкен жегениңди жабасың дагы, 3000 тиги кишиге кичине калсын депчи. Мисалга да. Бул жерде ысырап эмес. Сен өзүңдүн эле ичип жеп кеткениңди төлөп, анан үстүнө кичине кошумча кылып берип атпайсыңбы? Бул тескерисинче 5% кредит экен да кыргыздардыкычы. Анын үстүнө мөөнөтсүз кредит экен да булчу кыргыздардыкы. Ооба. Эми ал жанагы ысырапкерчилик дегени тиги жана атаандашууда өзүнүн чама чаркына карабай эле кредит алып, башка алып анан кийин ал өткөрүү. Ал өзүнчө тема. Ал жагы деле бар болсо керек. Бирок биз жакшы жагынан карай турган болсокчу, бул нерсени биз ушинтип карашыбыз керек да. Бул биринчиден биздин карым катнашыбызды, мамилебизди, тууганчылыгыбызды, ынтымагыбызды бекемдей турган себептер экен. Анан биздин меймандостугубузду, биздин улуттук бир ички биз оңубузду жоготуп албоонун дагы бир жакшы бир себеби экен да. Ошондон бул нерселерден биз баш тартпашыбыз керек. Тескерисинче бул нерселерибиз менен сыймыктанып анан сакташыбыз керек. Аша чаппаш керек. Ошо Америкада ушуга контрасттуу бир суроо да. Индивидуализм деп коет. Адам өзүңдү гана ойло. Өзүң эмне болуп атам? Өзүм кантип атам? Биринчи сен, ата-энең, башкаң. Бул сенин жашоо. Бул сага берилген өмүр. Сен мындайча, сен жана өзүң деп. Бул жакшыбы же кандай? Толугу менен мен кошула албайм. Ушундай эми көрөрмандар да ушундай ой калып калбасын. Бүт бардыгы эле сенин тегерегиңди айланып туруш керек турбайбы деп. Орустар пуп земли деп коет го, жердин киндиги болуп кеткенсип. Мунун жакшы жагы бар, анан кийин жаман жагы бар да. Жакшы жагынан ала турган болсок, адамдар биз мисалы үчүн бизде өзгөчө акыркы 30 жылда, 90 жылдардан бери карай аябай депрессияда жашадык. 90 жылдарга чейин биз эле совет коммунизм бизге укмуш келечекти куруп берет деп ишенип келгенбиз. Анан биз ошол доорго туш болуп калдыкпы, биздин кыялдарыбыздын баары талкаланып кетти, биздин ата-энелерибиз аябай депрессия болду дегендейчи. Ошол учурда эгерде ушул жок, сенин колуңан баары келет, багынба, сен алтысаның аман, баары жакшы болот деген шыктандыруучу бир мотивация берген түшүнүк болгондо, балким биз башкача болуп кетмекпиз да. Ушундай учурда бул керек нерсе экен да. Албетте бул адамдарга
Американын ошол философия индивидуализми биринчи кезекте сенин чөгүп кетпешиңе, сенин потенциалың жараткан сага берген потенциал бар. Керек болсо кандайдыр бир мүчүлүштүгү менен төрөлүп калган болсо дагы, бирок сен акыл эсиң ордунда болсо, сенин өнүгүшүңө же бактылуу болушуңа чектөө жок деп үйрөтүшөт да. Бул жакшы нерсе. Адамды мотивациялап туруучу. Ошону злоупотребление деген кандай мындай одоно аша чабуу бул туура эмес да. Аша чабуу мисалы үчүн ал эгоизмге алып келет да. Анан мисалы үчүн Америкада ооба индивидуализм аябай күчтүү, бардыгы сенин тегерегиңде. Бирок бул эмнеге? Сен коомго пайдаңды тийгизиш үчүн. Сен эмне ишти кылба, ошол ишти сен коомго пайдаңды алып келиш үчүн кыл. Сен ошон үчүн жаралгансың деген философия. Кандай кыйын күчтүү болуп кетпе, аракет кыл, күчтүү бол, номер 1 бол, номер 1 бол, бирок ошол сенин номер 1 болуң коомго пайда келтириш керек. Ушундай, негизи ушундай да. Ал эми аша чабуу болсо бул мындай. Маягыма жолобо, тиягыма кирбе, анан телефон чалмайынча келбе, анан экөөбүз сүйлөшүп койгон. Мисалы үчүн бизде жыргал го биякта. Мисалы үчүн мен күнү кечинде саат 10:00 бошоп калдым да. Анан бир жерге барып кичине салат палат жеп алайынчы, чай ичип алайынчы, анан кийин жалгыз отургандан эмне кылсам да, анан бир ошо жакын жерде турган бир досум бар, анан жөн эле чалып көрдүм. Анан ал каяктасың дейт, эми чай ичип атам, азыр келем деп келе калат. Анан ошол кафе жабылган. Менин планымда андай жок демей жок. Жок да. Тиякта ошол аша чаап кеткен жагы бар да. Баягы керек болсо тууганыңдын үйүнө деле мындай бара албайсың да. Телефон чалып, алдын ала эскертип коюп барбасаңчы. Эми албетте ал жакта жумуш мындай бейчек бара албайсың, анан барганда да өзүң мынтип кокус барып алсаңчы. Кыргыздар деле ой кел дейт, анан бирок байкайсың да. Күткөн эместигин. Анан балдарымды жаткызайын деп эле саат 9:30 балдарын эртең эрте туруп булар сабакка барат дегенде эле анан сен коеюн да мен кетейин деп эле. Американын системасы америкачылык деп эле кабыл алат турбайбы? Америка десе бул капитализмдин үлгүсү. Капитализм дегенде капиталисттер, миллиардерлер, миллионерлер эске түшөт, байлар эске түшөт, ошондой элестейт көзгө. Анан ошол байлар, капиталисттер, миллиардерлер баары эле бай эмес дем Америка калкын. Ошол мындай жардамга муктаж, бир социалдык катмарга, эми ал жакта деле кембагалдар бар болуш керек. Ошолорго жардамга муктаждарга, ошол байлардын, миллионерлердин, миллиардерлердин мамилеси. Эми статистика боюнча Америкада ар бир 20-чы атуул миллионер. Сенин көчөңдө 40 киши болсо, ошонун экөөсү миллионер болот да, мисалы үчүн. Бирок сен билбейсиң. Кимиси миллионер эмес экенин билбейсиң да. Мындай эле карапайым адамдардай болуп эле жөнөкөй кийинип эле жүрө беришет да. Жанагы аябай эле укмуш болгон миллионерлер бар, жанагы Голливудда, Беверли Хиллсте жашагандар, укмуш виллаларда, эми аяктын статусу башкача да. Андай жерлер бар, бирок негизги Америкада, ички Америкада ушундай эле да, билинбейт да, мындай өтө эле жөнөкөй, аша чапкан эмеси жок. Мен могу негизги суроого жооп берерден мурда бир-эки мисал келтирип кетейинчи жөнөкөйлүк боюнча. Мен жаңы барганда биздин бир тууганыбыз бар, Манхэттенда, Бродвейде, ал эми элестең, Манхэттен, Нью-Йорктун типине ортосуда, анан ошол жерде Бродвей деген көчө бар, ошол жерде бир итальянский ресторанда иштечү эле да. Анан мен барып калдым коноккочу, ошол тууганыбыздыкына. Анан ал ресторан болгону бир канча бир 15 ушунча эле стол бар экен да. Анан кишилер аякка алдын ала интернеттен жазылып коюп, анан барышат экен да. Мындай кетип барат эле, мектен тамак ичип алчы деп кирип кетейин десең, орун жок экен да. Жазылып коюп барыш керек экен да. Анан кымбат экен да, аябайчы. Анан дайыма кишилер отурат. Анан 2ден отурган, баягы жубайы менен келип отурат,4 балдар менен келип отурат. Ошондой болгон ресторан экен да. Мен келип, тиги тууганым иштеп атат, мен күтүп коюп отургам. Бир убактан кийин кухнясындагы раковинанын астында мындай агып өткөн трубасы бузулуп калыптыр да. Анан сантехник чакырышты. Сантехник келди да.
шыпылдап эле бир киши кирип келип эле мындай сумочкасын көтөрүп келип эле шак жерге отура калып эле жана аны ачып эле мен карап отурам да. Анан шап жазап бүткөндөн жана агып калган сууларым бар сүртүп монтип турган жашнак калып жазып алып турган. Кетип калды да. Ой, оозум ачылып анан мен бияктагы сантехниктерди элестедим. Бизде азыр башкача болуп калса керек, бирок менин учурумдагы сантехниктер да. Сумкасын көтөрүп келсе бир кулагы жок, ичинде менден башка инструменттин баары бар. Иши кылып ушундайга анан кийин сен менен бапылдашып сүйлөшүп, переги аржыттанып, анан кийин кайра сени кошо жумушка алып, мону ачып койчу, тегин тартып койчу, мону берип койчу деп кошочу. Сен менен бапылдап сүйлөшүп, жарым күндү коротуп, анан кийин аны бүтүп кетсе жакшы, бүтүрбөй, аны муну мен хамут жетпей калыптыр, мен хамут алып келип эртең тартып кетем, деп алып кетип калат го. Бул эми эң жаман варианты да. Жакшы варианты деле бар болсо керек, биздечи. Бирок ошондой салыштыруу болуп кетти да эмнегедирчи. Анан тиги кеткенден кийин тиги тууганым айтып атпайбы, могу сантехникиңер укмуш экен, шапылдатып келип жарым сааттын ичинде баарын бүтүрүп алып кетип калды десем, ал айтып атпайбы, бул сантехник эмес, бул биздин кожоюн дейт. Ресторанның кожоюну десем, мындай мээмде бир замыкание болуп кетти да анан. Кантип бул ресторанның кожоюну, эмне мунун акчасы жокпу? $100 сантехник жалдаган десем айтат, мунун колунан келет да дейт. Неге бул бирөөгө төлөмөгүлө өзүнүн колунан келип атса. Мен айттым да, бул деген. Ошондо мындай башыңа каңдай түшкөнү Салымбеков же болбосо Өмүрбек Бабанов келип ресторанда отурсаң сантехник болуп биринен оңдоп кеткендей эле болду. Ошондой болуп атат да. Мен бияк ал тиги Салымбековдорду айтпай эле коеюн. Бирден бир мындай бир павильон ачып калып, анан кийин ошого да өзүң иштебей, реализатордо иштетип, анан сен кирип келатканда реализатор тура калып, монтип шыпылдап турбаса, эмне мо тряпка мондай кышып, монтип койбойсуңбу деп мындай жер менен баспай калабыз да бизчи. Эмнегедир атиякта болсо ошону көргөндө деп. Бул эмнеге айтатам? Канчалык жогору болсоң, ошончолук мындай ийкемдүү болушуң керек деген принцип менен иштешет да, негизи көбүчү. Анан жакшы жери Американын системасында кайрымдуулук бул мамлекет тарабынан колдоого алынып турат да. Канчалык сен кайрымдуу болсоң, балким сен корыстный деп коет го, кандай бир мындай кыйтыр бир ниетиң бар чыгар. Бирок канчалык кайрымдуу болсоң, мамлекет ошончолук сага жеңилдик берет да. Бул жакшы болот атпайбы? Мисалы үчүн, медицина Америкада төлөм менен да, бекер медицина жок. Аябай кымбат. Анан эгерде сен больницага түшүп калсаң, акчаң жок болсо, бүттү. Сен карызга батасың, кредит сыяктуу кылып оформить этип коет, анан жатасың төлөп коюпчу. Жөн эле бир бутуң сынып барчу болсоң, 15 000 деп сага счетту коюп берип коет, анан ай сайын ошо $1000 төлөп, бир жылда эптеп кутуласың да, мисалга да. Жумушуң жок болсочу, мисал үчүн. Сен анда кантип кутуласың? Кутула албайсың да. Ошондой учурда ар бир госпитальда өздөрүнүн фонду болот. Ошол фонддон сенин ошол чыгымыңды алар жаап берет. Ал фондко болсо жанагы колунда барлар жыл сайын курмандык катары, эмне благотворительность, пожертвование деп коет го. Ошонтип берип садака катары. Садака катары госпитальдарга, анан кийин ар кандай жана благотворительный кайрымдуулук фонддоруна, жанагындай жалгыздарды колдоо, оорукчандарды колдоо, иши кылып жаратылышты коргоо, ошондой жактарга миллиондоп алар берет. Анан ошону справка берет да, мисалы үчүн госпитальчы, мына Эрнест Кыязов бизге бул жылы $1 миллион курмандыкка берди дегенде, ошол справканы барып туруп жыл аягында биз декларация толтурабыз да. Ар бир жаран жыл аягында налогі салык инспекциясына барып эметип олтурат. Канча таптым, анан канча салык төлөшүм керек деп төлөп турат да. Анан ал барат да баягы кагазды берет. Мына мен быйыл сен барып бересиң. Мен быйыл госпитальга мынакей $1 миллион бердим дегенде, сенин налогуңдан ошол миллионду мамлекет кыскартып сенден албайт. Демек ошо кайрымдуулук кылган колунда бар ошо миллионерге мамлекет дагы мындай эриш аркага тыгыз. Анткени ал киши мамлекетке жардам берди. Элестесең, ошол ооруп буту сынып калган кишини мамлекеттин мойнуна түшкөн бир мүшкүл болмок да. $15 000 мамлекет табыш керек болчу да. Мамлекет
өзүнүн казынасынан бөлүп ошол кишини кам көрсөк болчу да, аны мамлекет кам көргөн жок, жанагы миллионердин эсебинен кам көрүлүп калды. Ошондой эле жаратылышка кам көрүлүп атат, ошондой эле кедей кембагалдарга, ошондой эле майыптарга, көзү көрбөгөндөргө, ар кандай зордук зомбулуктарга, ошондой эле мигранттарга. Мына мигранттар, канча миллион мигрант бар. Ошолор келгенде жумушу жок. Жашаш керек да. Аларга ар бир киши башына, мигрантка ар бир киши башына $200 ай сайын $200 неме берилет, акча берилет да, накча акча. Андан тышкары $200-250 тегерегинде продуктыга деп акча берилет. Андан тышкары транспортка жүргөнгө деп проездной билет берилет. Андан тышкары толугу менен медициналык камсыздоо берилет. Ал канча миң. Ошентип отуруп бир эле мигрантка айына бир жок дегенде бир $700,000 тегерегинде чыгым болот да. Бул мамлекеттин мойнуна эле түшкөн эме болот атпайбы? Жүк болот атпайбы? Ошол нерселерди жеңилдетет да миллионерлер, колунда барларчы, кайрымдуулук аркылуу. Сен бересиң, алар болсо сенин эсебиңен колдонуп баягы жардам берет элге. Мамлекет ошон үчүн сага сенин налогторуңду, салыктарыңды чегерип коет да. Ошондой болсо биякта делечи сонун болмок. Бизде деле жакшылык кылып аткан кишилер аз эмес да. Мисал үчүн садага берип атышат, тияк бияка мындай кээ бир нерселер бар. Мисал үчүн диний уюмдарга эгерде садага берсе, ал жерде эме канча бир ченемден жогору болсо, анда чегерилет да. Мисал үчүн 100 сом берип койсоң, ал эске алынбайт дейм. Эгерде сен жылына 10,000ден ашык бере баштасаң, анда сенин салыгыңан ошол алына баштайт да. Мисал үчүнчү. Ишкерлерге мамлекет өзү дагы мындайча айтканда кызыктырат турбайбы? Ооба. Моралдык жагы бар, анан мамлекет өзү кызыктырат экен ишкерлерди ошол колунда жокторго, тиги жардамга муктаждарга бергенгечи. Бизде деле мисал үчүн биякта эки кыймылдар бар го, ошолор делечи байкуштар көрөт беле Инстаграмда, кел эле минтебиз деп, байкуштар өздөрүнүн акчасын чогултуп, анан барышып, жактан тазалап, көлдүн түбүн тазалап, ушундай болчупайбы? Анын баары эле чыгым да. Эгерде ошол чыгымдарды биздин салыгыбыздан чегерип койгондой система болгондочу, анда билесиңби, канча киши чуркап барып көлдүн баарын тимелеп тазалап. Анын бир башкача бир форматы бизде болуп атат окшойт да. Президент өзү ошондой бир сырттан келген бир туристпи, бир сырттан келген бир ошол мындай тоого чыгып жанагындай өзүнүн эрки менен эле мындай таштандыларды тазалап антып койгон экен. Аны президент байкап калып, анан кийин машина унаа бериппи ушундай мындай. Бул жакшы нерсе, бирок ошону мамлекеттик система кылыш керек да. Система кылыш керек. Система кылыш керек. Эми дагы бир нерсени сурайын дегеним, улан келгенде сурайын дедим эле, жанагы карлар үйү деген түшүнүк бизде башкача го. Мында барсаң байкуш болуп эле, арман айтып, балдарын таштап кетти деп эле байкуш болуп эле ошондо отурушат, мындай эме кылып. Анан Америкада кандай карлар үйү? Биринчиден, карлар үйү деген түшүнүк жок. Аякта карлар үйү деген түшүнүк жок. Экинчиден, ал жактагы менталитет башкача. Мисал үчүн бизде сөзсүз түрдө ата энени бала карап жанында калыш керек деген бизде ушундай го түшүнүкчү. Айрыкча кичүү уулу. Айрыкча кичүү уулу калыш керек депчи. Ошон үчүн кыздар кичүүсүнө тийгизи келбей жүрбөйбү? Кичүүлөр катып кетсе да жүрбөйбү? Үйлөнө албай дегендейчи. Ал жакта андай түшүнүк жок. Бул түшүнүк балдар тараптан эмес, тескерисинче ата эне тараптан да. Ата энеси балдарды үйлөп туруп, мисал үчүн 18-ге чыккандан кийин эле балдарды өзүнчө жашагыла, иштегиле деп ар бир бала өзүнүн жашоосун өзү курганга үйрөтүшөт да аларчы. Тамашалай жатат мен керки американец досторумчу. Биз дейт балдарыбыз 18-ге чыкканда эң биринчи берген жардамыбыз дейт чамаданын чогултуп бозоого чыгарганга жардам беребиз депчи. Анткени өзүңдүн жашооңду өзүң кур, өзүң акча тапканды үйрөн, өзүң үчүн жоопкерчиликти ал дегенди үйрөтөбүз дейт. Албетте жардам беришет, бутуна туруп окусун антинткенче. Бирок ошого үйрөтүшөт да, анан кийин балдары жана неберелүү болгондо, тиги болгондо ата эне улгайып калган кары артаң ата энечи, ошо балдарына көз каранды болгусу келбейт да. Анан балдарына жүк болуп, анан ошолордон көз каранды болуп калгысы келбейт да. Жанагы эле индивидуализм дегендейчи. Булар алардын кары артаңдарчы карасаң
пляжда кемпир чал кол кармашып алып экөө басып жүрөт. Карасаң токойдо басып жүрөт, калсаң китеп окуп отурушат да. Айрыкча сөзүңө кыстырма. Айрыкча мына кээде көрүп калам, бир чоң жанагындай Икарус сыяктуу чоң атайын автобустардан мындай карасам, кээде Кеминден, кээде мындай бир бай ушундай жерлерден токтоп түшүп калышат. Бүт картаңдар Германиядан келген немис авышка кемпирлер эс алып жүрүшөт, баары чогулуп алып. Кичинекей бир метр. Алар дагы шерине ошондой окшойт да. Ошондой аларчы мындай бирөөгө күнүн түшүргүсү келбейт да, жүк болгусу келбейт. Бул аябай сонун нерсе да. Негизи мен деле мисалы үчүн балдарым картайгандачы, келинчегим экөөбүздүн өзүбүздүн деле түшүнүгүбүз ушундай да. Кичүү балабыз үйлөнгөндө, мисалы үчүн азыр кызым күйөөгө тийип кетти, улуу балам, кичүү балам экөө колубузда да. Анан эми кичүүсү калыш керек да, по идее. Айттыгай жок айланайын, өзүңөрчө бөлүнүп, үйлөндүм деген күнү бөлүнүп чыккының дагы биз менен жашабай эле. Мен силердин быкы-чыкыңарды аралашкым да келбейт, көргүм да келбейт. Аларды бөлүп, алар өздөрүнүн жашоосун өздөрү куруп, өздөрүнчө бактылуу болуп, өздөрүнүн мамлекетин куруп, өздөрүнүн үй бүлөсүн куруп, өздөрүнүн жашоосун өздөрү колуна алыш керек. Анткени биз алар менен түбөлүктүү болбойбуз. Баары бир күнү болсо бир күнү биз кетебиз. Анан кийин алар бизге таянып жашап, же болбосо бизге көз каранды болуп жашап, же биз аларга көз каранды болбошубуз керек. Өздөрүнүн оокатын өзү кылсын. Биз мына билимин бердик, бутуна тургуздук, жашоого багытын көрсөттүк. Эми алдыңа аш койдум, эки колуң бош койдум, келечегиң кең болсун, төрт тарабың кыбыла деп туруп кой бериш керек да. А биз келинчегим экөөбүз дагы жыргап, өзүбүз үчүн өзүбүз жашап, каалаган жагыбызга барып, каалаганда туруп, каалаганда жатып, келинге көз каранды болуп, анан ал эмне бизге чай коюп бербей койду, дебей, нерв болбой, жашаш керек да. Ошондой да алардын түшүнүгүчү. Анан такыр эле улгайып калган кезде ошондо дагы булар эме көз каранды болгусу келбейт да. Карыялар үйү деген аякта nursing home деп коет. Бул санаторий да. Санаторий же болбосо бир курорт сыяктуу да. Анан алар өзүнүн пенсиясын контракт түзөт. Контракт түзүп туруп, мисалы үчүн үйү бар болсо, үйүн балким сатып туруп, балдарына жанагы эмне мурас катары бөлүштүрүп берип коет дагы. Анан кайсы бир суммасын алып туруп ошол санаторийге которуп коет. Бүттү. Өлөр өлгүчө ал жерде ага бөлмө бөлүп берет. Эгерде кемпир чал болсо, алардын өзүнүн бир комнатный бөлмөсү бар. Кухнясы, спальный, ушундай эме. Анан эртең менен түшсө, аякта ресторан. Мисалы үчүн мен жашаган шаарда мен бир жылдан ашуун эмеде иштеп калдым. 911 жанагы служба спасения куткаруу кызматындагычы. Скорый помощь, тез жардам, Ошол жерде иштеп калдым. Ошондойдо иштеп калдым да, анан ошондой жактарга чакырык болгондо барып көрүп калдым да. Ресторан. Бизде столовый деп коет го. Аларда ресторан. Барсаң, мондай бокал, стакан, анан чашечка кофеге, кашык, вилканын түрү, десертный вилка, чоң деп столовый ложка, чайный ложка, тарелкалар менен, анан кыздар бар келип, же балдар бар келип тамагын алып келип берип, салып берип дегендейчи. Жашнакка болуп отурат, тамагын ичет. Эртең менен турганда эле сөзсүз түрдө медсестра бар. Ошол санаторийдечи. Ар бир аксакалга медсестралар бекитилген, келип давлениясын ченеп, температурасын ченеп. Балам мени больницага апарып койчу деп жалдырбайт эч кимге. Дегенге жеткизбей эле тигилер келип давлениясын, кан басымын текшерип, бүт эмесин баарын текшерип туруп, анан кийин акыбарыңыз кандай, жакшыбы деп сурап, анан эгерде мындай бир өзгөрүүлөр болуп кетсе, өздөрүнүн процедура, өздөрүнүн терапевттери бар, өздөрүнүн врачтары, ошолор ушул кам көрөт. Эгерде бир emergency мындай коркунучтуу бир нерсе болуп атса, анда чакырат эме скорыйдычы. Анан келет скорый, анан алып кетет да. А так кароодо анан столовыйына барышат, жанагы ресторан тамактанышат, анан кийин библиотекага барышат, анан бассейнге барышат. Ошол жерде кары картаңдар баардыгы бир куракта жыргап, анан кийин аларды театрга алып барышат, айына бир жолу, мисалы үчүн мен деген театрларга барышат, автобуска салып алыпчы. Парктарга алып барышат. Артисттер келип аларга бир шоу коюп беришет. Анан балдар келет, кетет, коноктор келет, кетет, залдары бар. Кыскасы отельге кары картаңдар жайгашкан, бүт шарттар коюлган, доктурлары бар, эс алдырат, тиги тополордун балким кыдыртырып пикникке чыгарат. Кыскасы кечке эле карыдым деп үңкүйүп бир жерге отура бербей. Анан бир жакшы жери
аларга эме дайыма ачык да мындай биздикиндей кимге келдиң жок ал азыр болбойт дегендейчи ачык киресиң кааласаң алып кетесиң кааласаң алып келесиң мисалы үчүн ата энеңдичи анан америкалыктардын чынында элечи балдарынын ата энесине карата болгон урматы аябай күчтүү мисалы үчүн америкалыктар бар да жумушу боюнча эми жанагындай ар кайсы жака чет өлкөлөргө кетип калышат го анан же болбосо башка штатка көчүп кетип калышат ата энеси жанагындай жакка баргысы келбейт мисалы үчүнчү өзүнүн үйүндө эле баардыгы эле жанагындай эмес да керкилер өзүнүн үйүндө жашай берет анан ошол үйүндө жашап атып бирок кыймылдаганы мындай оорураак болуп калганда балдары өздөрүнүн башка штатта болсочу үйлөрүн сатып атасынын же мамасы апасынын жалгыз калса же экөө болсо болбой келишет десең келип анан ошонун жанында карап ошо өлөр өлгөнчө жанында туруп ошондой болушат да ошондой америкалыктарды көп көрдүм да атайын биз деген башка штатта турчубуз азыр ошо атабыз улгайып калып анан ошо атабыздын жанында болоюн деп азыр бияка келдик ошо жанында болуп туралы деп карашып деп керкилери жанагындай санаторийде жашап атса деле балдары жанына келет дагы ошол шаарга көчүп келет дагы анан ата энесине күндө барып турушат да күндө барып жанында болуп сүйлөшүп акыркы күндөрүндө ошо акыркы айлары болобу жылдары болобу балдары мындай мамиледе болуп туралы депчи ушундай карым катнаштары жакын да аябайчы демек карыларга болгон жана мамилени үй бүлөлүк деңгээлде дагы мамлекеттик деңгээлде дагы жөнгө салынган ооба элестүү салыштырып айтканда мына бизде кайсы эми кымбат ресторанга киребиз десек ал жерде деле бир топ баасы бир топ болот бирок ошол эле учурда мына Хаят мейманканасына кирсең официанттары бар башкасы бар жаткан эми Хаят мейманканасы эми сервис укмуш ошол жерлерге ата энесин ошол жерге барып жайгаштыргандай экен да Хаятка ооба ошондой эле сыяктуу бирок анын баары өтө эле акча турса керек кымбат эми ар кандай мындай сервис аябай жогору болгондордуку бар кымбат болгон андай болгондо айтып атпаймынбы жанагындай аксакалдар өздөрүнүн мисалы үчүн үйүн сатып туруп анан кайсы бир бөлүм акчасын ошол жака которуп коет дагы жашай берет эгерде андай болбосо пенсиясын которуп коет пенсиясы ошол жака түшө берет ай сайын аксакал ошол жерде жашай берет андан керкилердики бар мисалы үчүн пенсиясы аз жетишпейт анан ошондой шартта жашаганга жетишпейт болсо анда алар мисалы үчүн балдары жок ошондой аксакалдар деле бар да балдары жок багар көрөр эч кимиси жок акчасы жок мисалы үчүн пенсиясы жетпейт жанагындай жерде жашаганга андай болгондо жанагындай кайрымдуулук фонддоруна кайрылышат жанагы миллионерлер айтпадыкпы башындачы кайрымдуу фонддор ачып коюшкан да анан айтат мынакей мен ветеранмын же болбосо мен ушундаймын мен өмүр бою мугалим болуп иштегем анан пенсиям момча эле мен момчасын төлөй алам момчасын төлөй албайм деп жазса тиги фонддогулар болсо ал акчасын жартысын сен чыгарсаң анда жартысын мен чыгарайын деп туруп тиги жанагындай бай кишилер жаап берет аныкынчы кыскасы эч ким талаада калбайт да талаада билесиңби ким болмуштар ошондой болуп бул оору окшойт да жана сел саяк оорусучу анан үй жайы бар туруп эле көчөдө жашай беришет да ата мындай каралбай калып байкуш талаада калыптыр деген киши жок да өзүнүн ыктыяры менен талаалап кеткендер бар каралбай талаада калып калган киши болбойт Америка коомчулугунда могу китеп окуу маданияты кандай гезит окуу бизде мисалы үчүн мындай гезиттерди билбейм баягы күркөлөрдө гезит саткан мындай гезит деле анча калбай калды да анткени гезит эч ким окубайт эми китеп окуйбай билбейм улуттук китепканабыз бар Чернышевский атындагы китепканабыз бар башка китепканалар бар айылдык деңгээлдеги китепканалар бар китеп окуп атпайбы билбейм бирок бизде негедир ушул телефон карамай дегендей көбүнчө ал жакта кандай ушул жагы китеп окушат мен таң калам китеп аябай популярдуу бул ойлоп койдум бул дагы бул маданияты окшойт Американын маданияты бар го мисалы үчүн биз конок кудайга тостогондо кой союшубуз керек бул биздин маданиятыбыз да бул салтыбыз бул биздин сиңип калган да бизгечи бул бизден ажырагыс нерсе го алардыкы да ошо китеп окуу ушундай бир ажырагыс бир маданиятынын бир бөлүгү болуп калган болуш керек анан муну мектептен башташат десең мектепте кичинекей эле мондай килейген китептерди эмес
жана бизде алипеде эле момундай канча бери канча бет ал бала мындай китептин моундай көлөмүн көргөндө эле уже духу түшүпчү уже окугусу келбей атайт да качан окуп бүтөм депчи андай эмес мындай кичинекей эле бир 15-20 барактык эле китептерди берип коет мисалы үчүн ата жөнүндө мисалы үчүн алфавит жөнүндө кичинекей китепти берип коет анан кийин ушуну биз келерки 2 жумада окуп бүтүшүбүз керек деп турупчу анан кийин окуп бүткөндөн кийин аларда дневник деген жок да мындай тест кылып эле барак ошол баракка эме звездочка мындай жылдызча же 100% деген мындай печать басып берип коет да мынакей Эрнест, молодец. Мынакей сен бир китепти окуп бүттүң деп койсо, сен тиме эле, о, китеп окуп бүттүм. Кача ал китепти эле эмес, ал жөнөкөй эле кичинекей бир пособие, журнал деп койчу. А зато сен китеп окуп бүттүң деп коет да. Анан ошондойдон бир жылдын ичинде, мисалы үчүн мен азыр эгерде жаңылып атпасам, мен балдарым мектепте окуп жүргөн кезде, бир жылда бир 300-400 китеп бир окуу сезонундачы 300-400 китеп окуп чыкты деп грамота берет да. Мана Элизар Гарипов быйыл 400 китеп окуду деп туруп грамота берип коет. Элессең 400 китеп окуду дегенде эле тим эле о деп мындай өзүңө өзүң ишенип анан китеп окуу барктуу экен. Китеп окуу жакшы экен. Китеп окуу деген сыймык турбайбы деген түшүнүк мектептен 1-класстан эле сиңирип коюшат да. Ошо менен китеп. Мен бир жолу балам 3-класста окуп жүргөн кезинде улуу балам бир күнү келиптир. Эми эле кудуңдап алган. Эмне болду? Десем, эме ал болсо библиотекасы, мектепте библиотека бар. Анан библиотека класстарга бөлүнгөн. Аякта мектептерде бөлүнөт да. Мисалы үчүн 1-ден 4кө чейин бул башталкы класс дегендер бізде баштапкы мектеп. 5-тен 8ге чейин ортоңку мектеп өзүнчө шаардын башка башында. Анан 9-дан 12ге чейин шаардын башка башында чоңдордун мектеби да. Анан тиги болсо 3-класстын жанагы мындай китепканада мындай эмне деп коет? Рядтар бар да. 3-классында болгон китептердин баарын окуп чыгып, анан 4-класстын рядындагы бир китепти алайын деп барып алса, бербей коюптур эжечи. Болбойт сен деген 3-класстын, бул деген 4-класстардын китеби. Барып коюп кой депчи. Анан ал болсо айтат атпайбы, мен ал китепти алдым дагы 3-класстын рядына кирип туруп дейт. Анан шкафтын артына катып койдум дейт. Желе баскан шкафтын артына катып койдум. Эртең барып ошол жактан алып чыгып, анан алып келип окуйм депчи. Китепке болгон сүйүүнү карабайсың. А мен таң калып атам, ой то, ушинтип китепти катып окуган бала болобу депчи. Анан ошону эртеси күнү алып келип, анан ошону жыргап окуп. Ушинтип китеп окууну сиңирип койгон. Анан сен токойго барсаң деле, пляжга барсаң деле, каяка барсаң деле сөзсүз түрдө китеп окуп отурган кишилерди көрөсүң да. А гезитчи? Гезитти кандай? Гезит, гезитти негизи могу орто анан улуу муундар көп окуйт, жаштар. Бирок солгундап кетти болуш керек мурда мына телефон чыкканы, смартфон чыкканы. Солгундап кетти, бирок мен ойлоп атам, неме, могу ортоңку анан улуу муундагылар стабилдүү эле баягы. Анан аякта деген баягы эле подписка иштейт да. Жазылып коесуң, анан сага жөнөтө беришет да. А театрга баруу маданияты кандай? Театрга барып турушабы? Же кайра эле баягы телефон чыкканда телефондон эле көрүп алып кинолорду театр? Жок, аякта дагы бир маданият. Жаңы чыккан кинону алардыкы бул патриоттук бир эме деп койдум. Патриоттук бир идеологиябы, өздөрүнөн чыккан нерсени сөзсүз түрдө өздөрү колдоп турушат да. Жаңы кино чыкты дегенде тим эле бүт кинотеатрларда болот, анан барышат атайын. Ошол кинону кинотеатрдан көргөн неме да, алар үчүнчү бир өзгөчө бир. Киного кино, эми бирок театрчы. Театр деле ошондой. Театр деле ошондой. Театрлар, мисалы үчүн неме, чоң театрлар келет да. Ошолорго бир жыл мурда алып коюшат да билеттичи. Болбосо, мында жашнакай жерге барып отурайын десең, билет калбай калат. Дагы бир нерсе ушуга үндөш эле болуп кетет болуш керек. Билим берүү системасы, орто билим, орто мектептердеги система, бизде баягы ата-энелер чогулушуу деген болот, анан пардага акча бергиле, анан кийин тиги кароолго акча бергиле дегендей ушундай маселелер бар да анча-мынча. Аякта кандай? Бу дагы система да, аябай укмуштуу да күчтүү система. Жалпы мамлекеттик башкаруу системасындагы бир бөлүк да. Анан муну мындай комплекстүү караш керек болот да. Мисалы үчүн жанагындай тигиге чогулталы, буга чогулталы деген түшүнүк жок. Анткени мектеп салыгы бар.
Мисалы үчүн ар бир райондо мектеп бар болсо, сен ошол райондо жашасаң, сен ошол мектеп үчүн салык төлөйсүң. Балдарың барбы, жокпу, ошол райондо жашап атасыңбы, бүт болгон салыктан тышкары мектеп салыгын сен төлөөгө милдеттүүсүң. Демек билимге сен салым салык иретинде кошушуң керек, кошпой койсоң өпкөң түзүшөт да. Мисалы аябай сонун болмок да, эгерде бизде деле балаң окубаса деле ошо билимге балаң жок болсо да, сен керек болсо балаң жок, сен бирок ошол жерде жашап атасыңбы, будь добр төлөп кой. Анда бизде катуу чучугат анда. Мен балам окуса мектепке. Сен ал жерде айтып атпайм, бул кеп сенин балаңда эмес, кеп биздин мамлекетте. Кеп биздин мамлекетте. Ушундай да, түшүнүкчү. А сенин балаңбы, менин баламбы, бул менин мамлекетим. Менин мамлекетим билимдүү болуш керек, менин мамлекетим сергек болуш керек деген түшүнүк да. Аны ойлойм, бизде ушундай болсо кандай сонун болот беле деп. Мисалы үчүн Туңгуч микрорайонун алалы. Канчанчы мектеп, бир мектеп бар да, Туңгучта мен жашап калгам да. Азыр киши көбөйүп кетти. Илгери эле бир 100 миңдин тегерегинде жашачу эле, 70 баланча миң киши жашачу. 100 миң деп коелучу. Анан ал жакта мындай салык, жеке, эгерде сен жеке жашоочу болсоң ошол жердечи, ал өзүнчө бир салык. А эгерде сен бизнестин ээси болсоң ошол жерде, ал башкача салык. Мисалы үчүн жеке киши квартираң барбы ошол жерде, сен 100 сом төлөйсүң айына салык. А эгерде ал жерде чачтарачың же кафең бар болсо, анда сен 1000 сом төлөйсүң айына. Анткени сен киреше алып атасың. Биздин аймактан киреше таап атасың депчи. Элестесең, мектеп бар. Кичинекей бир мектеп Туңгуштачы. Ошол мектепти эгерде ошол жерде 100 миң киши жашаса, ар бирөө 150 сомдон берсе, кандай конфет кылып койсо болот бул мектепти. Мектепке автобустарды сатып алсаң болот. Балдарды керек болсо жанатып жамгырда шалпылдатып жөө жүргүзбөй каарда автобус менен жеткизип, кайра автобус менен алып келесиң. Мектептин ичиндеги доскалары сенсорный, макинтоштор турат. Элестесең, мондай компьютерный доскаларычы. Спорт залдын ичинде бүт бардыгы бар. Эмне керектүү жабдуулардын баары бар. Ашканасында бүт бардыгы бар. Кыскасы, мектептер аябагандай жабдылган да. Аябай мындай, анан бекер. Орто билим бекер. Анан мигрант нелегал болобу, легалдуу атуу болобу, ар бир бала мектепке барууга милдеттүү. Анан барат, окуйт, анан аякта сен ата-энеңде документи жок турбайбы демей жок. Бардыгына бирдей мамиле. Сенин ушу балдарың ушул Американын мектебинде, орто мектебинде окуп калбады, мындай кемсинтүү, эми окуучулардын арасында бар ата-эне тыгыз байкап турат болуш керек, баласынан сурайт болуш керек. Бул мындай, бул тигиндей деп мындай өз ара балдар болот го, эми негизи ушундай кодулоо, буллинг деп коет, ушундай барбы? Эми ал дагы райондорго байланыштуу да. Кээ бирки райондор бар, мындай мигранттар көп жашаган, криминалныйраак болгон райондорчу. Аякта дагы жанагындай буллингтер, менимче жанагындай кодулоо, кемсинтүү же көбүрөөк болсо керек да. Ички Америкада тынч болгон райондордо андай нерсе түшүнүктө да жок го. Анан албетте балдар деген балдар да. Бирок бир жакшы жери айтып атпаймынбы? Баштапкы класстар, бул класс эмес, баштапкы мектеп шаардын бир башында. Тинейджерлердики жана өспүрүмдөрдүкү ортоңку жана 5-класстан 8-класска чейинкилер өспүрүмдөрдүн мектеби шаардын башка башында. Старший классниктер, улуу класстыкылар, алар шаардын башка башында. Ошондо 3 муун бирин-бири көрбөйт. Кичинекей мектепке барып жүргөн 1-класстын балдары ортоңку тинейджерлер кокус тамеки чегип атса, андайды көрбөйт. Булар өздөрүнүн гана чөйрөсүндө жүрө берет. Тинейджерлер жана өспүрүмдөр, улуу класстын балдары там сөгүнүп сагынып же ушундай болуп атканды көрбөйт. Булар өздөрү менен өздөрү. Улуулар болсо кичилөргө тийише албайт, өздөрү менен өздөрү да. Ушундай системасы жакшы да. Ар бир курак үчүн өзүнчө мектеп. Жанагынтип кодулоо тиги бу, эми балдар деген балдар да, ар кандай балдар бар, бирок мектеп аны катуу контролго алган. Зам директор бар. Эми аларда президент деп коет, президент, мектептин президенти, анан вице-президенти бар. Анан бир вице-президент тек тарбия үчүн жооп берет. Анан эгерде мисалы үчүн мындай болуп калды, мен балам биякта кичүү балам биякта садикке барчу да, бала бакчага. Анан тияка барганда эле шыл эме прискул деп коет. Мектептин ичинде эле, бирок бала бакча эмес, мектеп, бирок полноценный мектеп эмес да, ошочу жанагы подготовительный. Даярдоочу. Ошондойго барып калды да. Бир жумадан кийин эле мектепке чакырат мени.
барсам сиздин балаңыз бүгүн башка бир баланы кол көтөрүп уруп койду. Балаңыз менен сүйлөшүп коюңуз. Мектепте мынтип кол көтөргөнгө болбойт деди да. Мен билем да кичүү балам да. Жоош баланын ал мындай өзүнөн өзү агрессивный болуп, бейбаш балдар бар го, мушташы андай эмес да. Жоош мүнөзүчү. Мен айттым да, андай болушу мүмкүн эмес. Мен балам антип бирөөгө кол көтөрүп эметпейт. Силер териштирип көрдүңөрбү? Балким мен балам баягы сдача берди десем, жок, бул жерде мектепте балдар бири-бирине кол көтөргөнгө болбойт. А сиздин балаңыз бир баланы ыйлатып кол көтөрүптүр деди да. Мен түшүнүп атам, бирок силер териштирдиңерби? Балким менин балам өзүн өзү коргоп, анан тигиге баягы сдачасын берди десем, сиз бизди түшүнбөй жатасыз. Бул жерде сдача берүү деген түшүнүк жок. Бул деген Америка. Бул жерде өзү үчүн өч алуу деген түшүнүк жок деп атпайбы. Анан мен кандай мен баламды каалагандар келип сабай берсе, анан мен балам оозун ачып отура бериш керекпи десем, бул жерде эч ким өзү үчүн өзү өч албайт. Бул жерде мыйзам өч алыш керек. Эгерде сиздин балаңызга бирөө кол көтөрсө, ал ага өч алып кол көтөрбөй чуркап келип мугалимге айтыш керек. Баланча мени уруп койду деп. Ошондо мугалим барып тиги бала менен анан ата-энеси менен сүйлөшөт деди да. А мен балам биякта садикте жүргөндө воспитательница орус садикте болчу да. Дай сдачи. Ты мальчик или девочка деп тарбиялаган да. Анан биякта деген тескерисинче биз өзүнө өзү туруш керек. Чё ты ябедничаешь? Чё ты плачешь деп ушинтип тарбиялаган да. Анан кийин мен тигилерге түшүндүрүп атсам айтат, а мен айттым ушул, апе, а мен балам анан эмне бар даттаныш керекпи десем, даттануу эмес, бул мыйзам. Эгерде бул нерсе кайталанса, анда биздин соц работниктер сиздин үйүңүзгө келип, жалпы атмосфераны текшерип, эгерде бала зордук, зомбулук атмосферада чоңоюп аткан болсо, сиздерди ата-энелик укуктан ажыратат деп атпайбы. Кокуй деп үйгө келип, балдардын үчөөнү тең отурдуп айттым, эмне болду десем, көрсө тиги тамакка очередте турса, бир бала келип анын астына туруп алыптыр. Анан мен балам болсо, деп ал жаңы барды да, аңгырча деп сүйлөй албайт да. Анан аны деген сен мен алдыма туруп алдың, артыма тур деп түртсө, тиги баламды түртүптүр да. Түртсө да мен балам аны түртүйсөң тиги жыгылып кетет, анан ыйлап анан чуркап барып даттаныптыр да. Анан айттым, мындан ары өзүңөр үчүн өзүңөр өч алмай жок. Сдачи дай деген түшүнүк жок. Десем, эмне кылабыз бизде тарынса чуркап барып эжекеңерге айткыла десем, мы чё, ябеды что ли, биз эмне стукачмызбы деди да. Анан айттым, бул силерге стукач эмес, бул деген мыйзам. Же болбосо мыйзамга баш ийесиңер, ушундай экен, тартипкен. Же болбосо биз жок чоңоесуңар. Дедим, бүттү. Демек мамлекет ошо окуучу кезинен эле кичине кезинен эле тарбиялап коет турбайбы? Ата-энесин деле, окуучусун деле. Бүт бардыгын ошентип тарбиялап коет. Мындай кылсак анда өзүбүзгө кыйын болот деп эле. Карабайсыңбы? Мыйзам сени коргойт дегенди үйрөтүшөт экен да. Анан жана ата-энелердин чогулушу деп атпайсыңбы? Ата-энелердин чогулушу бир укмуштуудай бир сонун нерсе да, аяктачы. Биздикинде мындай го, 30 бала болсо 30 баланын ата-энесин чогултат, 30 келбейт, бир 20 келет, анан кийин Кыязов, мына сиздин балаңыз молодец, аябай жакшы окуду. Бул айда мына жакшы бүттү. Карыпов, а сиздин балаңыз деп алып турана, ошол жерден эл караган бетиң жер каратып, кызартып, татартып, таза таскаң чыгарат го. Андай жок да. Аякта ата-энелер чогулушу бир жума болот. Анан бир жума мектеп кыска болот. Мисалы үчүн 2 эле сабак өтөт эртең менен. Анан айтат, сиз баланчанчы күнү саат мынчада келесиз деп коет. Сен келесиң саат 10-дон 10 өткөндө келишиң керек. Келсең эже менен эле сен отурасың класста. Анан эже балаңдын бүт немесин алып чыгат. Жетишкендиктерин журналын, быкычыксын алып чыгып балаң жөнүндө жеке өзүң айтат. Сиздин балаңыз могу сабактан жакшы, могу сабактан жетишпей атат. Мээрден көңүл буруп коюңуз, мээрде поведениясы момундай деп жеке өзүң айтат. Башка ата-энелер эч ким билбейт. Керек болсо кайсы бала жакшы окуйт, кайсы бала жаман окуйт билбейт. Кемсинтпеш үчүн. Бааларды жеке ата-энесине айтат. Анан бааларды жеке баланын өзүнүн немесине атайын кагаздары бар. Ошо табель деп коет, ошого гана жазып туруп, конвертке салып туруп берип коет. Анан үйгө келип ата-энеси көрөт. Кайсы сабактан жетишип атат, кайсы сабактан жетишпей атат. Ушундай да ата-энелердин чогулушучу. Жанагы элдин көзүнчө Эрнест Кыязовдун кызы экенсиң. Сен өзүң атаң аудио китептерди окуйт, кыргызча темеле сүйлөсө тили буудай курuyт. Анан сен ушул адабияттан билбейсиңби деп айтпайт экен да. Бул ошентип бул деген кемсинтүү да. Бул деген ата-энени кемсинтүү, баланы кемсинтүү, бул алардын даже түшүнө кирбейт андайча. Мектептерде балдар
балдарды окууга шыктандырган система түзүлгөн да. А мен муну эмнеге айтып атам? Бизде деле ушундай болсо деп аябай күйөрөм да. Жанагы салык болсо, анан шыктандыруу жагынанчы. Эсиңдеби сен мектепте окуп жүргөндө, мен окуп жүргөндө, мисалы үчүн биз жаңы окуп жүргөндө фамилиябызды жазганда же билбейбиз да. Анан жазгыла десе, анан мектеп дептердин сыртына Карыпов деп жазып бараттан Карпов болуп жазылып кетсе, эже алып туруп, монтип чийип туруп, анан кызыл менен үстүнө О деп жазып туруп, анан а диктант жазсак кокус. Эсиңдеби? Ката кетирип жазып алсаң, тип кызыл менен чийип, үстүнө Ону коюп, мияка былчыйты 2-ни коюп, 2 деп. Анан ошо 2 деп жазып, анан кол коюп берип, аябай 2 деген кыпкылуу жазууда да заар чачырап турат. Сен мындайсың деп. Анан эмкиде Карпов эмес, кысын жазгандан калтырап жаза албай деп жүрөгүң түшүп, ушинтип чоңойбодук беле. Азыр билбейм кандай экенинчи мектепте. Бирок Америкада бир да бала колледжге чейин, 1-класстан колледжге чейин ручка колдонбойт, сыя. Карандаш колдонот десең, а мен таң калып эмне булар карандаш колдонот? Карандаш өчүргүч менен. Көрсө, бала жазып атканда жанатып ката жазып кетсе, эже келип туруп, могул жерде сен бир тамганы калтырып кеттиң деп койсо, деп өчүрүп туруп, ошол тамганы коштоп кайра жазып койт. Баягынтип чийип, анан бетине былчыйта сыя менен жазып, ушундай жок да. Балага ката кетирүүдөн коркпоого үйрөтүшөт десең, ошон үчүн алар кайра ката кетиргенден коркпойт да. Бирок туура жазганда үйрөнүп алат. Ошол катачылык кетиргени аларга кайра өзүнө сабак болот. Сабак болот атпайбы? Анан элестесең, колледжге барганча карандаш менен колдонушат, ручка колдонушпайт. Анткени балага ошол нерсе мындай сабак, билим бул рахат да, билим бул жүк, бир коркунуч эмес, бул стресс эмес. Билбей калуу бул эми мындай күнөө эмес. Коркунучтуу эмес. Ничего страшного. Don't worry деп коет. Туура жазып койсоң, good job деп тим эле. Мына эми үйрөнүп алдым деп. Мына эми туура жаздың десе, бала тим эле кайра жазгысы келип, анан туура эмес жазып алса өчүрүп кайра жазып, анан башкалар да шылыңдабайт. Сен туура эмес жазганыңды эч ким билбейт, эжеден башка, сенден башка. Сен анан эжең эле билет да. Анткени сен өчүрүп койсоң, кайра жазып койсоң. Ушундай нерсе бизге кирсе, кандай сонун болот эле деп. Мындай сен угуп отурсаң, Америка сонун экен да, кыскасы. Анан кийин системасы сонун экен, тарбиясы сонун экен, экология мамилеси сонун экен, жылмайып жүрүшөт экен, сонун айтып атасың да. Анан бирок мындай кредитке жашашат баары депчи. Бар. Анан кандай ушул жагы кандай болуп калат? Кредитке жашаса, бүт эле кредит. Кайра эле мактап аткан кишидей болуп жаман көрүнүп бүтпөсөм болду. Жок, болгондо айтып атасың, байкаганым. Кредиттин пайызы аз да. Мисал үчүн, үйдү алсаң кредитке, азыр кымбаттап калгандагы КБТси, мисал үчүн, Пенсильванияда менимче бир 8% 7% годовой. Бизде канча процент? Бизде 18-26 мисал үчүн, 8%. Итто бул кымбат болот да. Мындан мурдараак 1,5-1,7-2% болчу. 2%га кредитке 30 жылга. Анан алат да. Мисал үчүн Америкада үй сатып алыптыр десе, бияктагыдай көрүп атабыз да, бизчи үй сатып алыптыр десе, үйүң кут болсун деп эле. Ал үйдү кредитке алган, 30 жылдан кийин анын үйү болот да. Ага чейин ал банктын үйү. Бирок албетте ал ошо квартирага төлөгөнчө ошол үйгө төлөп жашай берет да. Бирок эми сатып алгандар деле бар, бирок сатып алгандар деле бар. Бирок дээрлик көбү мындай кредитке алат, анткени ыңгайлуу болуп атпайбы? Пайызы төмөн болуп атпайбы? Эми 8% деле чоң эмес. Эми мисал үчүн да, анан бир чети, бирок мен өзүм эметерем. Ойлоп койм, адамдар ошо кредит алуу аркылуу мындай өздөрүн мындай кул мындай ошол системанын кулуна айландырып алгандай да. Сен үй кредитке аласың, машинени кредитке аласың, телефонду кредитке, баардыгын эле кредитке алсаң болот да. Баардыгын ала аласың. Анын баарын төлөш керек да. Алып атканда саатым эле бекер келип атканда эле ала бересиң. Өзгөчө бизден баргандар финансылык бизде сабаттуулук жок да. Анан мындай сатып алып аткандай эле сезиле берет да. Сен аны сатып алып аткан жоксуң. Бияктагыдайчы, бияктан барып телефонду сатып алсаң, деп туруп 50 миңди колуна берип туруп алып алсаң, бүттү, эч кимге эчтекенин карызың жок дегендейчи. Тиякта
$50 берип туруп эле ала аласың, а зато ай сайын $50 берип турушуң керек да. Анан ошол нерсе сени системанын кулу кылып коет деп ойлойм да. Анан сен бүттү. Эгерде сен кредитке үй алсаң, машина алсаң, анан үйүңө керектүү окаттардын баарын кредитке алып алсаң, болжолу менен сен айына өлдү дегенде бир $4000 табышың керек да. Монтип ошонун баардыгына берүүгө, мисалы үчүн да, же $3000 дейли. $3000 только ошол кредиттериң жапканга. А сен андан тышкары жешиң керек, тамак жешиң керек, кийинишиң керек дегендечи. Анан тамакты эми кредитке албайсың го, а кийимди деле кредитке алып алсаң болот. Мейсестин карточкасын алып туруп анан алып төлөйм. Ошентип сен өкүртө кредиттерди аласың, анан сен оорубашың керек. Ооруп үйдө жатып калчу болсоң, Үйлүп кетет. эки эсе болуп үйлүп кетет да. Процентичи. Анан кийин сен эс албашың керек. Ошон үчүн сен бейчеки бирөөлөрдү конокко тосо да албайсың, конокко бара да албайсың. Кафе, сафе, той топурду баарын жыйыштырасың. Анан мен бир досум бар. Ага бияктан Кыргызстандан туугандар чалып калатпайбы? Кандай деп, иштеп атасың? Ой, иштеп атам. Иштер кандай болот өзү? Эшектей иштеп атам. Америкада эшектей иштеш керек деп атпайбы? Мен ага күлүп атам. Эгерде эшек сенде иштесе, давно өлүп калмак деп. Андан да катуу иштеш керек. Эшектен да катуу иштеш керек да. Анан бул чындык. Бул чындык. Капитализмдин катаал Капитализмдин конкреттүү картинасы. Системасы да булчу. Бирок, эгерде мындай финансылык сабаттуулугуң бар болсо, анан сен алыңа жараша колдонгонду билсең, кредитти туура колдонгонду билсең, мисалы үчүн кредит алсаң, ошонун кредитный карточкаң бар болсо, ошонун 30% колдонгонду үйрөнсөң, 100%, мисалы үчүн $1000 сага кредит берилсе, ошонун $350 колдонуп, анан кайра ордуна салып коюп туруп, ошентип колдонгонду үйрөнсөң, анда сага андан чоңураак кредиттер берилет, кийин бизнес ачканга кредиттер берилет, ошондой. Анда бул америкалыктар, эми баягы чындап жашап көнүп калгандар билет да бул системанычы. Анан кээ бир американецтер бар, кээ бир эмес, көбү. Мисалы үчүн үй алып жашашпайт. Отелдерде, квартирада жашап жүрө берет. Анткени квартирада жашоо кыйла арзаныраак кредитке жашаганга караганда. Анан алар эркин. Каласа көчүп кетип тиякта жашай берет, каласа көчүп кетип тиякта. Үйүм бар деп байланбайт. Үйүм бар эле, анан огородун ким чабат, анан чача-пача, анан тигиси канализациясы эмне болду деп. Мен деле Кыргызстанда анча-мынча ошондой логика менен жашаган ишкерлерди билем, бизнесмендерди. Өздөрүнүн үйү жок. Анан сыягы ошондой логиканы сиңирип алгандар го дейм. Анан квартирада жашашат. Бирде карасаң тиякта, бирде карасаң ылдыйкы зонада, өйдөңкү зонада, бирде карасаң Түркияда, анан ушундай жүрө беришет. Бияк жото түтүн каптап кетти тияка. Мейли анда тияка деп. Ошентип жашагандар бар. Ошон үчүн бир беткей момдай деп айтыш кыйын да. Ооба. Бирок ошол эле учурда үй сатып алып эле, бу жердегидей болуп эле жанагындай кредит албай эле жашагандар деле бар, Андайлар да бар. Келип туруп эле үйдү сатып алып коюп, анан жашнак кылып жашап, башка бизнес кылып, алектенип жүргөндөр деле бар. Эми бул баягы көнүмүз суроодай туюлушу мүмкүн, бирок суроо бере берейин. Эркиндик деген түшүнүк кандай ал жерде? Эми албетте ар кайсы штатта өзүнүн мыйзамы болгон жерде ошого жараша логикасы болот, ошого жараша ойлонсо болот, аң сезим болот албетте, бирок ошентсе дагы жалпы бир эркиндик деген кандай түшүнүшөт? Мисалы үчүн курал алып жүрүү эркиндиги бар, кааласа өзүм эркиндигимди коргоп атам деп атып салат экен бири-бирин, үйүмө коромо кирип келди деп. Ошол эле учурда дин тутуу эркиндиги, мисалы үчүн сөз эркиндиги деген бар. Карасаң бирөөлөр жанагындай никап кийип алгандар деле жүрөт, капкара болуп эле, анан алар деле жүрөшөт. Ошондой да. Google түрлөр деле жүрүшөт. Google түрдөр деле жүрүшөт. Бирок аны Трамп катуу талкалап атат окшойт. Же эркек бол, же аял бол деп. Ортосу жок деп. Ортосу жок деп. Чүт-чүт беремендей болбо деп. Эркиндик бул Американын мамлекеттүүлүгүнүн пайдубалы да. Анткени Американын негизделүүсүнүн себеби ошо эркиндикте негизделген да. Биринчи квакерлер, биринчи эмигранттар, мисалы үчүн Англиядан качып барган алар дин ал кезде мамлекеттик башкарып турган диний системадан жанагындай протестанттар бөлүнүп чыгып,
Анан кийин алар болсо пацифисттер болуп биз курал колдонбойбуз, биз согушпайбыз дегенде аларды куугунтукка алып баштаганда анан алардын көбү ошо биринчи эмигрант болуп Америкага качып барышып, анан алардын конституциясында жазылган Кудайга эркиндикте табынууга укук депчи. Биринчи эркиндиги ушул болчу да. Ошол себептен улам барып анан ошон үчүн негизделип калып, анан Америкада жашаган ар бир адам диний эркиндигин практикалоого же эч бир динди практикалабай коюуга укуктуу деген статьясы бар да. Ушул негизде курулган да Америка. Ошондуктан аякта эркиндик бул пайдубалы да. Албетте жанагы биздикилер эркиндик десе мындай жана вседозволенность, өзүм билемдик деп түшүнүп атпайбы? Андай эмес. Аякта эркиндик менен өзүм билемдиктин чеги аныкталган. Бирок аны деле болбой эле бузам дегендер аз эмес. Өзгөчө эмигранттар келген эмелер баягы одоно бузуп эркиндик деселечи. Негизинен жана курал боюнча мисал үчүн Американын бул жана 10-чы поправка деп коет, конституцияга атам заманда бир поправка киргизилген, өзгөртүү. Ошондо курал көтөрүп жүрүү эркиндиги киргизилген да. Анан сенин өзүңдүн аймагыңды коргогонго укугуң бар куралың менен. Анткени бул башынан өткөн да. Жанагындай криминалдар келген, мафиялар келген, ковбойлордун учурунда жана тоногондор келген дегендейчи. Бул Американын башынан өткөн нерсе үчүн чыккан закондор да. Анан өзүңдүн аймагыңды коргош үчүн сен курал алып жүрүүгө мындай аргасыз болчусуң да. Бүгүнкү күндө деле криминалдар сен үйүңө кирип келсе, сен аларды атып салганга толук укугуң бар да. Бирок адамдардын дээрлик американецтердин бардыгында эле курал бар. Бирок мынтип эле түмөлөгү жана кинодойуна эмес, көчөдө басып жүрүп эле каалаган татрактатып эле аткылап эле тим эле андай жок. Жанагындай укуп атпайбы, мектепке кирип барып атыптыр, анан университетке кирип барып атыптыр деп андайлар болуп турат. Көбүнесе ал баягы ментальный бир проблемасы болгондор да. Психический бир проблемасы болгондор. Бирок дээрлик адамдардын бардыгында курал бар, бирок эч ким мен ойлой берем, эгерде ошондой эркиндик бизде болсочу биякта. Бизге курал биринчи эле светофордо татрактап менин жолума каршы тилкеде жүрдүң деп, пистолетти алып чыгып куш болуп кетмекмиш. Ошон үчүн эркиндик менен жоопкерчилик өтө чоң сезим да. Анан алар эркиндик менен чогуу жоопкерчиликти да кошо алып жүрүшөт да. Мындай эркиндик десе эле дин эркиндиги боюнча да аябай эме чын эле сен айткандай жана саудиялыктар келет. Жанагындай никап кийингендерчи. Капкара кийинген, никап кийинген, эч кимдин немеси жок. Мындай иши жок алар мененчи. Мисал үчүн башка жанагындай берки хиджаб кийингендер деле жүрөт. Жанагындай церковка баргандар деле жүрөт. Бүт бардыгы мындай ачык эле жүрүшөт да. Анан эч кимди мындай кодуламай жок. Сен эмне мындай динденсиң, эмне сен тигиндей динденсиң депчи. Бирок ошол эле учурда баягындай пикир билдирүү, оюн билдирүү эркиндиги да бар. Мисалы үчүн, Трамп, сен могул эмени эмне кылып атасың тиги Палестинаны деп. Палестинаны колдойбуз деп тиги жерде плакатты кармап алып кээ бирки ортодокстор турат, башка. Ошон үчүн Америка демократиялуу күчтүү мамлекет да. Ошон үчүн. Азыр сен мисал үчүн элестете аласыңбы? Биздин площадька бирөөлөр чыгып алып туруп, капкайдагы бир мамлекеттин немесин мисал үчүн эмнеге силер Палестинадагы беженцтерди бизге Кыргызстанга алып келбейсиңер, алып келгиле Кыргызстанга деп президент Жапаров алып келсин бияка деп кыйкырып аткан. Андай бизде жок да. Тиякта бизге анын кереги деле жок, чынындачы. Бирок тигил жакта ошонусу менен күчтүү да. Мындай пикирлердин ар түрдүүлүгү. Болгону аша чаап кетпеш керек да. Жана антип келип туран анан кийин мародер болуп, анан жана BLM деген кыймыл чыккан мындан бери канча жыл мурда, Black Lives Matter деген. Каралардын жашоосу маанилүү дегенчи. Эмне актардын жашоосу маанилүү эмеспи?
же болбосо кызылдардын жашоосу маанилүү эмеспи, баардыгынын жашоосу маанилүү. Бирок ошондой кыймыл чыгып, анан ал кыймылды мындай акырын колдоп тургандар козутуп, анан алар каралар чыгып алып, биз биякта кемсинтилип атабыз, кыйналып атабыз, бизди өлтүрүп атышат деп чыдап турушту. Кайсы бир деңгээлге чейин. Анан жадантип келип магазиндерди талкалап, мародерство болуп кеткенде анан алардын баарын алып туруп анан тизгиндеп коюшту да. Азыр жок. Ошон үчүн эркиндик айтып атпаймынбы, жоопкерчилиги бар, бир чегине чейинчи. Анан сен эркиндигиң башка бирөөнүн эркиндигин чектегенге чейин эркиндик да. А эгерде сенин эркиндигиң башка бирөөнүн эркиндигин чектеп баштаса, ал басым, кысым. Ал эркиндик эмес. Ал одоно пайдалануу өзүңдүн эркиндигиңден. Улаке, дагы бир суроо. Мына Советтер Союзу деген эмне деген идеология менен жашады да 70 жыл бою. Анан өзүң айткандай, биз ошол коомдун бир бөлүгү катары, биз дагы баягы пионер болдук, октябрят болдук, биз дагы көрүп калдык чет-четтен дегендей. Анан ал нерсе ишке ашпай калды. Баягы жаркын келечек, социализм, мына алдыда жаркын келечек деп айтып аткан идея болбой калды. Ал талкаланып калды да. Анан мына бул эми Американыкы капитализм, рынок, акча, капитал, ушул идеологиянын, ушул идеянын эми демократия, ушунун келечеги бар деп ойлойсуңбу? Мындай байкалбай кайсыдыр бир себептерден улам, адамдык фактордон улам, кайсы бир лидерлердин адамдык факторлорунун себебинен улам, ушул нерсе дагы акырын чирип бара жаткан жокпу? Эми ар бир нерсенин өзүнүн цикличность деген бир түшүнүк бар го. Ар бир нерсе өзүнүн бир цикли бар да. Анан кайсы бир периодда ал көтөрүлөт, кайсы бир периодда кайра төмөндөйт, бышып мөмөсү төгүлүп, анан кийин кайра түшүп, анан кайра көтөрүлөт дегендейчи. Анан балким ошол теория же ошол формула чын чыгар. Анан кайсы бир цивилизациялар ошентип барып, мисалы үчүн мен Египетте болуп келдим. Египет учурунда эмне деген укмуш. Дүйнө жүзүндөгү эң өнүккөн империя эле да. Азыр кебетесин карасаң, Кыргызстан Кудайга шүгүр экен деп койдум, аяка карагандачы. Сен жакында болуп келдиң да Египетте. Бир жума мурда барып, анан мен жана Төө Ашодагы эсиңдеби, таштанда таштап кеткендерге ачуум келип кайра Facebooktан чыгарып эле, ушуну койбойсуңарбы деп эле. Анан тиякты көрүп келгенден кийин Кыргызстан мага өзүнчө эле стерильный мамлекеттей эле сезилип калды. Бизде бир топ эле Кудайга шүгүр экенбиз депчи. Анан Кыргызстандын мыктылыгын билиш үчүн Египетке барып келсеңер. Каирге барып келсеңер, өзгөчө Шарм Шейх эмес, Каирдин четине чыгып келсеңер, шаардын борборунан четирээк. Эми эмне деп айтайын дегеним, ошондой цивилизация болуп келип, анан азыр такыр эле ал цивилизацияда музейде эле калып калыптыр да. Американыкын мындай элдер сыртынан карапчы, жанагы мисалы үчүн жана ЛГБТга окшогон, анан жанагынтип байларды менен таша чаап, майлыгын монтуп пайдаланып, анан кийин тиякка басмырлап, биякты үстөмдүк кылып, тиякты башкарып, тиякты контролдоп, кааласа тиги мамлекетти минтип башкарып коюп атат деген жагын көргөндөр, булар акыры барып анан жок болот. Акыры өзүнүн бир логический бир түбүнө жетет деген ойго келип атышат да. Бирок андай эле эмес да. Американын ичине кирсең, ички Америкага кирсең, андай эмес да. Могу сырткы Вашингтондо, анан кийин Калифорнияда, балким Чикаго, Нью-Йорктогу жашоо, жана кинодон көрсөтүп аткандай ызычуу. Бирок ички Америка былк этпей эле өзүнүн нукуралуулугун сактаган бойдон жашап келатат да. Анан кээде ойлой бересиз, кээде айтышат мынтипчи, мына Америка жана карызы толтура, анан экономикасы бир күнү болсо бир күнү талкаланат, анан кийин бул цивилизацияда жок болот дешипчи. Мен айтырым, Америка жана токойлор бар да, ошо токойлорун кыйып сатса эле дагы 100 жыл жөн эле жашайт, баш оорубай. Анан океандагы жанагы балык салыгын кармап сатса эле дагы бир 100 жыл эч бир башым дебей оорубай. Анан жанагы консервировать этип койгон нефтини алып чыгып сатчу болсо, алтынын алып чыгып сатчу болсо, буларың дагы жашайт. Кеп жана сен айткандай, балким саясий жагынанбы, башка жагынанбы бузулуп бараткан жокпу? Америка эле эмес. Мынтип байкасаң, бүтүндөй дүйнө жүзү азыр башкача болуп калды да.
мурдакыдай дипломатия жок. Бул Трамп эле наглый болуп анан деп кыйкырып атат дегендей эмес. Азыр карасаң бүт эле жерде монтип эмне муну кылып койбойсуң деген мүнөз эмнеге орой корс ошондой мүнөз азыр бул жалпы эле дүйнө жүзүндө болуп калды окшойт. Бул бир эле ал жерде эмес да. Ошондуктан мен мисалы үчүн жеке өзүм ичиндеги системаны көрүп аткан киши катары дейгиле бир мындай башым оорубайт да. Ой, бул цивилизация жок болуп кетпейби? Бул цивилизациянын жок болуп кетиши үчүн менимче дагы кылымдар керек да. Анткени ички өзөгүндө булардын ыйманы, мисалы үчүн ички Америкада аялдар жакасы мээрге чейин болгон көйнөктү кийип жүрөт. Узун көйнөктөрдү кийишип ыймандуу да. Жана биз шаардай бирок. Шаардын баары мигранттардай. Америка деген ким? Бул мигранттар да. Анан жаң келген мигранттар, ар ким өзүнүн тараканын көтөрө келген, анан ар ким өзүнүн жанагындай маданиятын көтөрө келген. Чоң шаарлар Нью-Йорк Америка эмес да. Нью-Йоркто айтат, ошо өздөрү айтат, Нью-Йорк это не Америка депчи. Лос-Анджелес деле ошол, Калифорния тиги Чикаго деле ошол да. Ички Америкада илгерки келген салттары, ыйманы, үй бүлөлүк баалуулуктары таптакыр башка. Анан андай кишилер бар болгон соң дыйкандары дыйкан. Мал сарайына кирсең оозуң ачылат. Кээбирки биздин кишилердин жашаган үйү андай эмес. Тим эле койлордун ар бирөөнүн өзүнүн аштоосу, эми жылкыны бакканын карасаң жылтырайт, тим эле жылкыларчы, козулары тим эле жылтырайт. Анан андай системасы бар жер менимче жакын арада кыйрайт дегенге мен ишене албайм да. Ошондой нерсе биздин айылдарда, кээ бир региондордо ошондой мамиле экологияга, адамга ошондой мамилеси жок. Бизде кайра эмне болот деп ойлонуш керек го дейм. Ошо да биз коркунучтабыз. Жок болуп кетүү коркунучунда. Биз. Мисалы үчүн мен Египетте Egyptians деп коет да, жергиликтүүлөрдүчү, египтяниндерчи. Мен сурап атам да, силер египтянин деген силер кимсиңер деги? Мындай фараондун тукумусуңарбы десем, ооба дейт. Ошондо силердин тилиңер кайсы десем, биздин тилибиз араб дейт. Жок дедим, арабтар бул кийин силерди акыркы басып алгандар арабтар да. Ага чейин силер ким? Мындай фараондун тукумуна, ооба. Кана силердин тилиңер десем, биздин тил жок болуп кеткен дейт. Бул семит тилдеринин бири экен. Анан алар жок болуп кеткен экен да тиличи. Цивилизациясы ошону менен кошо жок болуп кеткен. Маданияты жок болуп кеткен. Нукура египтиктердин маданияты жок болуп кеткен. Азыр мындай аралашмасы көп. Аякта көптөр басып алган да, Франция, Англия басып алган, түрктөр басып алган, Рим басып алган учурунда, анан аягын арабтар басып алып, азыр уже арабтык болуп калган да. Анан өздөрүнүн нукура эмеси жок. Тамырын билбейт. Жок. Кимдигин билбейт. Биздики да ошондой да. Эгерде биз өзүбүздүн нукура кыргыз улуттук өзүбүздүн цивилизациябызды, өзүбүздүн маданиятыбызды, өзүбүздүн мындай ДНКны жоготуп алгыбыз келбесе, анда биз өзүбүздүн ошо баалуулуктарыбыз бар да. Кыргыздын өзүнүн баалуулуктары, ошол баалуулуктарыбызды сактай билишибиз керек. Анан дүйнө жүзүндөгү жакшы баалуулуктарды сиңирели өзүбүзгө. Заманбап. Өзүбүздүн нукура ошол эле улууга урмат, кичүүгө ызат, жанагы эле жүгүнүү, мисалы үчүн келин балдар кайненеге келгенде жүгүн. Мен жашаганыма 30 жыл болуп калды. Келинчегим экөөбүздүн баш кошконубузга. Мен келинчегим биз эми өзүбүздүн балдарыбыз келген, алды турмуш куруп кетти. Бирок ушул күнгө чейин менин келинчегим мен апамдын алдында жоолугун салынып, жүгүнүп учурашканда, менин туугандарымдын бүт бардыгынын алдында жүгүнүп саламдашып ошентет да. Бул кандай сонун нерсе? Анан ошентип жүгүнүп саламдашуу бул бата да. Мен апам, бүт менин туугандарым мен келинчегиме өмүрлүү болайын анайын. Кудайым жалгасын сени айламайын. Жүгүнгөнүнө бонус катары бата. Бата да. Бата. Бул деген, бул эмне кул беле, анан эмне бул чоза средневековье, та-та-та деп очпайбы? Андай эмес, бул деген бата. Айланайын, өмүрүң узун болсун, балалуу бол, бактылуу бол, Кудайым жалгасын деген кандай сонун нерсе. Ушул нерселерибизди жоготуп албашыбыз үчүн биз коркунучта турабыз деп ойлойм да. Ал тетиги державалар эмес. Эми бир жыйынтыктоочу суроону конкреттүү берейин. Идеологиялык жагын жакшы эле айттык. Тиги олеке жанагы мына Трамп президент мындай туруп туруп эле бул дагы кыялы мындай кызыктай экен. Эртең менен тура калып эле бир чечим чыгарып, анан эртеси дагы башкасын чыгарып кол коюп калганын көрөсүң.
Анан мигранттарга мамилеси кандай болуп атат? Мына ютубтан, интернеттен карасак, жанагы аскерлерин кошо колдонуп ийип, анан ар кайсы жактан мээнеттенип аткан, эми оокат кылалы деп, эми кайырчылык кылып эмес, ошол жерге эмгек кылып, Америка коомчулугуна, Америка мамлекетине пайдасын тийгизип, ошол эле учурда мээнетине жараша акча табалы деп жүрүшөт да. Эми ушул адилеттүү ушундай мээнет кылууга Трамптын жанагындай мамилеси мигранттарга, өзү эркиндикти, демократияны туткан өлкө болсо өзү. Анан ошентип атканы кандай болуп калды? Эми биринчиден бул сырттан караган кишилерге Трамп ошондой сезилиши мүмкүн. Мындай оюна келген дотто эле бир күнү минтип, бир күнү төө, бир күнү бей деп атат дегендейчи, чынында андай эмес. Бу дагы Америкадагы администрациянын, политтехнологдордун иштеп чыгып аткан укмуштуудай, тиякта укмуштуудай цех бар да. Анда Трамп ошондой келесе болмуш болуп, анан кийин иш кылат турбайбы? Анан бул негизи анын өзүнүн характери, өзүнүн мүнөзү ошондой. Чынында эле өзү мүнөзү, ал өзү жанагы саясий элитадан чыккан киши эмес да. Ал бизнес чөйрөдөн чыккан киши. Анан саясий элитанын алар болсо мынтип стабильно, мынтип анан иште кылтыйтып жасап келип көнгөн кишилер да. Андай системаны сындырып аткан киши да булчу. Ошон үчүн мунун методу ушундай да. Алардын жанагындай өзгөчө демократтардын мамлекетке залакасын тийгизип аткан иштерин сындыруу үчүн бул радикалдуу чечимдерди чыгарууга аргасыз болуп атат да. Анан бул өзүнүн албетте бул мүнөзү, бирок мунун мүнөзүнүн бүт бардыгы политтехнологдор менен, психологдор менен, акылдашылып чечилип, иштелип чыгып, анан жасалып аткан иш да. Муну 100% ошондой эле кабыл алыш керек. Эми мигранттарга карата өтө катуу чара көрүп атат. Эптеп мокатын кылайын деп келген кишилерди ушундай кылбай эле койсо болбойбу деген сыяктуу суроо болуп атпайбы? Тактап кетейин. Трамп мигранттарга каршы эмес. Мыйзамсыз келген мигранттарга каршы. Ушуну так айырмалай билиш керек да. Болбосо керектилер ойлоп атпайбы? Мына Трамп мигранттардын баарын куурат да, ой, мигранттардын баарын кыйрат да, ой, бардыгын эле ушинтип депортация кылып атат деп. Трамп мыйзамдуу келген мигранттарга каршы эмес. Мыйзамсыз келген мигранттарга каршы чара көрүүгө ал милдеттүү. Мындай бизге түшүнүктүү болуш үчүн, мисал үчүн айтайынчы, элестетсең, Баткендин чегарасы, сен Баткен жөнүндө бир нече сериал кылбадыңбы? Бир жолу канча жыл мурда бир нелегалдар биздин мамлекетти кесип келем деп, ушуга чейин эстеп айтып атабыз бизчи. Мынакей деп, сен эми элестетип көрчү. Биздин Баткен чегара аркылуу, тажиктер аркылуу, мисал үчүн, Афгандагы талиптерден криминалдар, диний радикалдар, ар кандай кеде кембагалдар, анын арасында жөнөкөй карапайымдар, ашакта оокат өтпөй калгандар мыйзамсыз эле биздин чегараны кирип келип, Баткенге жайгашып, анан Баткенден жайгашкан аз келгенсе акырын тарап келип Борборго келип, анан бул жакка келип алып туруп, эмнеге силер бизге пособие бербейсиңер? Да, бизге да эркиндик бергиле. Жапаров, давай биздин балдарыбызга жардам бер деп келип талап кылып атса, ансыз келгенсип салык төлөбөсө, мыйзамсыз иштерди кылышса, кыздарыбызды зордуктаса, биздин президент, биздин бийлик эмне кылыш керек эле? Алар деген Трамп дагы жумушак мамиле кылып атат. Биздикилер болгондо өпкөсүн үзүп, колу бутун кайрып туруп, депортациясы жок эле, ошо келген жагына алып чыгып туруп эле бардыгын кайтарып иймекпиз. Биз өз мамлекетти коргогонго милдеттүүбүз да. Укуктуу эмес, милдеттүүбүз мамлекетибизди коргогонго. Азыр Америкадагы болуп аткан саясат ушундай да. Анан көптөр айтышы мүмкүн, эми ал деген өзү мигранттардын мамлекети да депчи. Туура. Бирок мисал үчүн Мексика аркылуу мыйзамсыз жанагы чоң забор бар да, дарбазаларчы. Ошолордон ашып түшүп келген кишилер бар да. Канча окуя уктум. Чын эле монтип үстүнө чыгып, ашып түшүп, ошо забор менен сырылып түшүп, анан Америкага кирип баргандар бар. Ошо забордун ортосуна эптеп бир жылчыктап, ошоктон кирип келгендер бар да. Ошентип жанагы чегара аркылуу паспортуңду көрсөтүп кирген менен мыйзамсыз кирип келгендин айырмасы бар да. Мына ошолорго каршы күрөшүп атат да. Анан алар балким криминал эмес.
Бирок алар мыйзамсыз кирди да, чегараны бузуп кирди. Эмне үчүн аскерди колдонуп атат? Аскерди колдонуу үчүн согуштук бир коркунуч туулганда гана аскерди колдоnuш керек да. Мисалы үчүн Иллинойстун губернатору ошон үчүн кыйкырып өкүрүп, Калифорниянын губернатору да айтып атпайбы? Эмнеге аскерди колдонот? Бул жерде согуш болгон жок деп. Согуш болуп атат. Чынында эле сенин чегараңды бузуп кирүүнүн өзү бул согуш дегенди билдирет да. Трамптын түшүнүгүндөчү. Демек, карабайсыңбы? Жанагы забордон секирип түшүүнүн өзү эле криминал да. Анан ошончо секирип түшүп кирип алган киши Американын ичинде жашап атса, бул киргенинин өзү эле мыйзамсыз болот атпайбы? Анан ошолорду кайра тартипке келтирели дагы же мыйзамдашкыла. Эгерде чын эле сен мындай мыйзам ошол жакта жашаганга эмең, сенин мамлекетиңде кедейчилик болуп атса, анан экономикалык себептен улам сен бул жакка келип бутуңа туруп кетейин деп атканың, бул сага эме бербейт, укук бербейт биздин мамлекетке келип жашаганга деп атат да алчы. Ошондуктан туура түшүнүш керек. Мыйзамсыз келген легалдуу эмес мигранттарга каршы чара көрүү булчу. Бул жөн эле элдин баарын эле кубалап аткан жери жок. Ошон үчүн туура түшүнүш керек. Анан чынында эле мен айтайын, мисалы үчүн биз жашаган райондо азыр мигранттар, Борбордук Азиядан келген мигранттар аябай көп да. Азыр эми ар бир жума күнү эми мен калп айткандай болбойн, бирок жок дегенде бир айда бир жолу жума күнү авария болот деп кой. Мына кече күнү эле авария болду. 3 өспүрүм бала каза болуп калды. Жөн эле бир 14-15 жаштагы бала, мигранттын балдары. Жанагы Хэллоуин деген бир жаман бир майрам бар, ошол майрамдан кийин майрамды келе жатышып анан бир жол кырсыгына учурап калышты. Эмне себептен болуп атат бунун баарычы? Мен билбейм, ал балдар легалдуу келгенби, иллегалдуу, бирок алар биздин балдар болот атпайбы? Борбордук Азиядан келген балдарчы. Анан ушуга окшогон авариялар көп. Керкилер мас болуп авария болуп атат, керкилер жанагы одондон бияктагы айдаган сыяктуу болуп айдап барып авария болуп атат. Керкилер байкуштар жөн эле, мисалы үчүн кеченки балдар балким алар күнөөлүү эмес чыгар айдап баратып. Бирок баягы аты эме болуп калпайбы? Эмне десе эле, мына бу Центральный Азиядан келген балдар, иммигранттар, нелегалдар деп, ушул нерсенин баардыгы тиги системага айтып атат да, мына моолардан абайлаш керек, моолардын баардыгын текшериш керек, моолардын баарын кетириш керек депчи. Ошон үчүн биз баягы борбор бутага биз алынып калып атабыз да. Анан келип эле текшерсе эле, жана миграционный кызмат келип эле биздикилерди текшерип, биздикилерди келип эле кармап, арасында баардыгы эле мыйзамсыз эмес да. Мыйзамдуулар деле бар. Бирок мен ошонусунда наразымын дегеним кандай? Капамын да. Мисалы үчүн чын эле мыйзамды бузуп криминал кылып жүргөндөрдү кармап кетирсин. Бирок керек болсо ошентип жанагынтип чегарадан туура эмес келип алып деле, бирок татынакай ыймандуу жашап жүргөндөр бар. Бирок алар деле байкуштарды кармалып кетип атат да. Ошон үчүн мындай иргесе жакшы болмок да. Азыр болсо баягы чалгы баардыгын подряд эле чаап кетип атат да. Түшүнүктүү. Мен дагы улам сен жооп айткан сайын улам бир кайра менде суроолор пайда болуп атат. Бирок дагы суроо берсем дагы отура берчүрөбүз. Эми кийинкиге да калсын, жайтты заматта эле түгөтүп салбай, Анда Даке ушу атай келип убактыңды бөлүп келип бергениңе мен ыраазычылык билдирем. Ишиңде ийгилик болсун, жараткан туура жолдон адаштырбасын сени. Чоң рахмат. Амин. Рахмат сага, чоң рахмат. Ишиңе ийгилик. Анан эң башкысы башка жакта мындай экен, тигиндей экен эмес, баягы кайра эле Джон Фиджеральд Кеннеди айткан, мамлекет мага эмне кылды деп сурабай, мен мамлекет үчүн эмне кылдым деп сура деген. Ошондуктан кааларым биздин Кыргызстандагы ар бир жаран четте болобу, Кыргызстанда болобу, каяктагы болобу эле ушу элибиз үчүн, жерибиз үчүн колубуздан келген салымыбызды жумшап, өзүбүздүн элибиздин, өзүбүздүн жерибиздин баалуулуктарыбызды көтөрүп, кеңейтип, коргоп, колдоп жиберели. Алкыш дагы чоң рахмат, ийгилик болсун. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.